Ташталган бала. Автору Асанбек Кулманбетов. Повесть. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Асанбек Кулманбетовдун Ташталган бала чыгармасы оомалуу төкмөлүү турмуштагы үй бүлөлүк тагдырды сүрөттөйт. Капыстан кабылган сүйүү, анын айынан болгон жаңылыштыктан жаралган бейгүнөө наристе, азаптуу кайгы жоготуу, наристенин ташталышы, акыркы жыйынтык көркөм сүрөттөлгөн. Окурмандар үчүн бул китеп зор кызыгууну жаратары шексиз. Баш сөз. Ташталган бала Асанбек Кулманбетовдун эң соңку чыгармасы. Бул повесть энесинин ичинде жатып, атасынан ажыраган наристеси мал жетим калып олтурат. Анткени анын автору азыр арабызда жок. Китебинин бети канча, мукабасы кандай, редактору, корректору ким, муну көрбөй кетти, билбей кетти. Асанбек Кулманбетовдун көр конун тукумдары, талкаланган тагдыр, киши жегич кемпир жана башка аталыштагы китептерин окубаган кыргыздар жок көсө. Кыскасы, ал китептер соода точкаларынан эч ак орун бошотуп, барактары өмүр бою ачылбай калган байкелерине окшоп, шкафтан түбөлүккө жылуу түнөк таппай, колдон колго өтүп, окулуп жүрүп айрылганынан кабардарбыз. Ырас, турмуштан керез, белек аттуу адамдарды кездештирип эле жүрөбүз. Алардын көбү ата тарбиясын, мээримин көргөн балдарга караганда тиричиликке тың болуп, бактысын таап, өз чөйрөлөрүндө кадыр баркка ээ. Анын сыңарындай Ташталган бала повестин адабий журттан окурмандардын сүймөнчүктүү чыгармасына айланарына биздин чоң үмүтүбүз бар. Орозбек Бөрүкулов. Ташталган бала. Аскар менен Сейилдин бактысы тоодой эле. Аскардын атасы колхоздун ар кандай кызматында иштегендиктен бардар жашашчу. Үч улдун улусу Аскарды окутуп, билим алдырып, акыры коңшу айылда турушчу. Ага колхоздун да белгилүү чоңдорунун биринин кызын Сейилди алып берген. Экөөнүн тең ата-энесинин колунда бар болуп, эч нерседен кем болушкан жок. Аскар бир кызды болгондон кийин иниси үйлөнүп, Аскарлар өзүнчө там салып, бөлүнүп чыгышты. Аскар дагы экономист намын алып чыккан неме атасынын кадыры менен колхоздун ар кайсы жумуштарында иштеп жүрдү. Аскар жаш болсо да кадырлуу болуп, иштермандыгынан, тыңдыгынан колхоздун экспедитору болуп иштеп калды. Аскар 35-ке, Сейил 30-га чыгып, 5 кызды болушту. Алар көп учурда шатыра шатман отуруп кеп кылышчу. 2 эркек 3 кыз болсо болот. Бири-бирин көтөрмөлөп чыгышканга, бизге да каралашканга дечү Аскар. Сейилди бооруна кысып, аста өп жатып, 5 кыз, 5 эркек төрөйм деп кыткылыктап күлчү Сейил. Анда баатыр эне болот турбайсыңбы? Мен баатыр ата болом. Бирок көп төрөсөң оорукчан болуп калбайсыңбы? Дечү Аскар. Сен мени оорутпасаң эле оорубайм дечү Сейил дагы. Аскардын мойнуна колун артылтып, сен өзүңө жардамчы кылып 2 кыз төрөп алдың. Эми мага жардамчы кылып эркек төрөйсүңбү? Деди бир күнү Аскар. Ой, мен деле экинчисин сага жардамчы болсун деп ойлосом, кыз болуп калбадыбы? Үрөөн эмне болсо, ошол өсүп чыгат да, өзүңөн көрбөйсүңбү? Эркек бала сепкениңди кой дебедимби? Деп кыткылыктады Сейил. Андабы, анда карап тур. Кандай үрөөн себеркемин? Деген Аскар Сейилди шап көтөрө калып, өздөрү жаткан кичине бөлмөгө көтөрүп жөнөдү. Ой, чындыго, чак түштү элеби? Чак түштү эле. Түн ичинде сепсем эркек болбойт экен. Чак түштү сепсем эркек болор. Жаным менин, алтыным, мага эркек төрөп бересиң деп, мен сени аябай сагынып кеттим деп, шыбырай, эрдинен өпкүлөп, алкымынан аймалап кирди. Асылым, жан биргем, мен дагы сагынып кеттим, аябай сагындым деп, жагымдуу шыбыраган Сейил дагы Аскарды сыга кучактай энтигип алды. Экөөнүн сагынышып кеткендеринин эби бар эле. Анткени Аскар колхоздун экспедитору катары шаарга кеткен. Колхоздун складына керектүү товар, материалдарды алып келиш үчүн 4-5 күндө араң келген. Анан кантип сагынышпайт. Чиркен убакыт учкан куштай деген чын эмеспи? Күндөр күнгө, айлар айга кантип алмашканы белгисиз. 4-сү да кыз болду. Минтип 5-си убакыттар өтө берди. Аскар менен Сейил күткөндөй болбой, 3-чү жолу да кыз төрөдү.
Кечинде эле ай күнүнө жетип калган Сейил ичин басып калды. Бир убакта ооруксунганы күчөп, кошуналардын балдарынан бирөөнү конторго чуркатып жиберди. Аскар деле бат эле жетип келди. Толгоонун башталганын билип, машина айдатып келе калды. Жеңил машинанын артына отуруп Сейилди бооруна кыса кучактай, улам өпкүлөп, бардыгы жакшы болот. Амана сен төрөйсүң. Той кылабыз, деди шыбырап ичинен. Эркек төрөйсүң, анан укмуштай чоң той кылабыз деп ойлогон сөзүн толук айтпай калган. Эне эмеспи Сейил, Аскар, кыздарыңа карайы, кокус сүйүнчү угуп калсаң өткөндөгүдөй болуп, мени 2 күн унутуп, ичип алып жүрбө. Алтыным десе, антпай кылайын. Эртең менен келгенде сүйүнчү уулду болдуң деп сүйүнчүлөп чыгышса, тим эле көккө ыргып кетпесем болду. Кыз десечи, деди Сейил сынагандай. Кыз десеби? Мейли иши кылып, сен аман эсен көз жарып алсаң болду. Берекем, деген Аскар Сейилди төрөтканага киргизип жатып, жакшы калып, сарсана болбой, мен келгенде сүйүнчү уккандай болоюн. Алтыным десе деген. Аскар Сейилди дагы бир жолу өпкүлөп алды да чыгып кетти. Эртең менен айран сүт, тамак аш көтөрүп алып, конторго келди Аскар. Ал жерден райондун борборун көздөй жүрмөк. Башкармага кирип айтып коймокчу болуп, кирип бараткан. Секретарша көрүп эле минтип калды. Ой, Аскар, келдиңби? Өзүм сүйүнчүлөйүн деп күтүп аткам, сүйүнчү. Болсун, деп жиберди Аскардын көздөрү ойноктоп, чыдамы кете түштү. Сейил түндө 3:30 төрөптүр, бизге чалды. Айтпайсыңбы, эркек бекен? Деди Аскар. Кыз экен, кыз төрөптүр, деди секретарша. Кыз? Деген бойдон мукактана түштү Аскар. Омей, мостойо түшкөнүң эмне? Сүйүнгөндүн ордуна. Эмне, кыз жаман бекен? Деген секретарша тарынгандай үн катты. Ошондо гана серпиле түшкөнсүдө. Чөнтөгүн сыйпалай, колуна урунган 20 сомду сунак алды. Секретарша унчукпай алды. Мунун аз деп дагы тамашаламак. Бирок 5-чи кыз төрөлгөнгө анча деле сүйүнгөнү билинбегенин көрүп, унчуккан жок. Бул сапар Аскар Сейилге билгизбейин деген менен Сейил байкап койду. Бирок ал да унчуккан жок. Сейил айткандай, Аскар сүйүнгөндөн ичип кетмек түгүл, оозуна аракты алган жок. Түгүл өтө деле шаан шөкөт сөз чыгарып келди доктурдан. Коюн көтөрүп чаап, союп, наристени бешикке бөлөгөн менен мурункулардай болуп, барбалаңдаган жок. Аны баары эле билип турушту. Себеби бул сапар уул болот деп күтүп жүрүшкөн. Аскар шаарга келип колхозго алып кетчү товары колго тийбей, бир жумадай жүрүп калды. Шопур экөө мейманканада жатышчу. Бир күнү шопуру бир жака кетип, өзү кечкурун сыртка чыгып, бир орундукка келип отуруп, гез токуп калды. Ошол орундукта бир кыз отурган. Ал кызды мурун эле жумушу бүтпөй, кабагын салып келатканда эле эшиктин алдынан көргөн. Андан бери 2 сааттай убакыт өткөн. Гезитке көз жиберип атып, ойлоп отурган кызга кайрылып калды. Чоң кыз, жанатан бери ушул жерде эле жүрөсүз го, Эмне, бирөөнү күтүп атасызбы? Ооба деген кыз Аскарды бир карап коюп, кайра алдына тигилди. Ким эле ал? Мен билбеймби? Мен дагы бул мейманканада жатканыма бир жума болуп баратат, деген Аскар атайын эле сөзгө тарткысы келди. Сиз кайдан келдиңиз эле? Деди кыз жайдары карап. Ажары төгүлгөн татынакай кыз экен. Аскардын көзү чачырай түшкөнсүдө. Нарындан келгем, деген Аскар колхоздун атын атады. Тээ кыз жайдарылана: Анда Жалил деген киши сиз менен келген жокпу? Деди. Жалилби? Ал биздин колхоздун шопуру да. Экөөбүз чогуу келгенбиз. Жалилге ким болосуң? Деген Аскар суроо узатып, Жалил жумуштары менен шаар аралап кеткенин айтты. Ал менин тайекем болот. Кечөө мен жашаган байкемдин үйүнө чалыптыр. Анан ушул мейманканадамын дептир. Мени жолуксун деп айттырыптыр. Байкеңдерчи? Алар издеген жокпу? Деди Аскар. Ал байкелер атамдын туугандары эле болуп калат. Жалил тайекемди таанышпайт деле. Алардын үйүнүн телефонун кайдан алганын билбейм, тайекем, деди. Атың ким, карындашым? Меники Аскар, деп колун сунду Аскар. Гүлзар, деген кыз уялыңкы колун сунду. Кыздын жуп-жумшак колун кыса кармап, кое бербеген бойдон: Бизге жеген болот турбайсыңбы? Кайсы жерлик болосуң? Токтогулдук болобуз. Эжебиз Токтогулга турмушка чыккан экен да. Ооба. Сен окуйсуң го? Окууну бүткөм, 1 жыл болду иштеп атам. Жакшы. Эмне жумушта? Фабрикада бухгалтер болуп иштейм. Баса, бул жерде эмне турабыз? Жүрү Гүлзар, биздин үйдөн сөзүбүздү уланталы. Байке ушул жерден эле күтүп турайынчы, деп кыйылды Гүлзар.
Гүлзар, қой, жээнибиз экенсиң. Анан сыртқа отургузуп койсом болмок беле. Жүрө кой. Деген Аскар тура калып Гүлзарды колдон ала жетеледи. Гүлзар аргасыз ээрчип жөнөдү. Татынакай сулуу жээнибиз бар турбайбы? Турмушка чыккансың да, Жок. Анда сени өзүбүздүн айылга, керек болсо өзүмдүн инилерим алып берем го, деди Аскар. Байке, коюңузчу. Тамаша, жүрө кой. Аскардын сөзмөрлүгүнөнбү Гүлзар да ачык айрым эле. Айтор экөө бат эле көнүшө түштү. Аскар чай даярдап, дасторконду толтуруп ийди. Бир шише винону да койтуп коюп койду. Бир шише вино теңинен ооп, Аскар менен Гүлзар эзелки ынактардай кыналыша олтуруп, телевизор көрүп, каткырыша сүйлөшүп атышты. 25 жашка чыгып, карадалы болгон турбайсыңбы? Же турмушту көрдүң беле? Деген Аскар Гүлзарды аяр кучактай чачынан сылады. Жок байке, эч бир турмуш көргөн эмесмин. Жигитиң барбы? Азырынча жок, бирок Кудайдын маңдайга жазганы тургандыр. Сиз келинчегиңизди сүйүп алгансызбы? Ооба, сүйүшүп, күйүшүп жүрүп үйлөнгөнбүз. Ишенесизби, жалаң окуу деп жүрүп, сүйүүгө көңүл буруп аптырмын. Эки жүрөктүн сүйүүсү укмуштай сонун болсо керек, Азыркыга чейин сүйөсүңөрбү бири-бириңерди? Албетте, үйдөн каршы чыксам сагынып кетем. Бир гана жери, деген Аскар ойлоно түштү. Эмне болду? Деди сана аркай түшкөн Гүлзар. Бир гана жери Кудай 5 кыз берди, бирок бир дагы эркек бала бере элек. Ошол элеби? Кыз эмне жаман бекен? Балага зарлар деле толуп жүрбөйбү? Сенчи? Сен сүйгөнүңө канча эркек төрөп берер элең? Менби? Мен 5 эркек төрөп бермекмин. Мен бойдок болуп, капыстан ушинтип жолуккан болсом, анда сенин чаңганыңа карабай эле ала качып кетмекмин. Деген Аскардын үнү дирилдей түштү. Денесин майда калтырак баса, өзүн коерго жер таппай бараткансы да. Алыңыз жетмек эмес. Деген Гүлзар дагы күлүп калды. Бирок Аскардын куушураак кучактап, улам жакындаганынан уламбы, боюн алыстата албады. Жок, алым жетмек. Мен сени боорума бекем кызып алып кетмекмин. Сен өзгөчө жан экенсиң, деп демиккен Аскар Гүлзардын эрдинен соро алкымынан аймалап кирди. Гүлзар өзүнөн алыстаткысы келип, эки колу Аскарды түрткүлөп атты. Бирок Аскардын аймалаганы биротоло акылынан адаштырып, көзүн тунартып баратты. Аскар да жалынып, сугалактана өпкүлөп, жыттагылап, өзүн унутуп койгонсу да. Карылуу колдор, жалындуу шыбырлар баардык нерсени унуткарып койду. Аскардын колдору Гүлзардын бүт дене боюн эрите сыйпалап, көкүрөктөрүн куушара кучактап, мындай жыргалды эңсеп, бирок жетпей калаткан периштенин кийиминче чыбыргытты. Жаным байке, ушунчалык жыргаладан белеңиз деп, жалынып аткан Гүлзар бир убакта ай деп алып, ошол бойдон мемирип баратты. Бир далайда барып кийинип киришти. Экөө тең эмнегедир ойлуу болуп калышкан. Аскар тез кийинип, туалетке кирип кеткенде дивандын жабуусунун сууланып, болгондо да кызгылт суюктук алакандай жерге жайылып калганын көрдү. Жан талашып сүртүп, кургатып кирди Гүлзар. Кыймылдатып атып, жан жеринин ооруксунуп атканын байкады. Аскар да ошону билип, өзүн алаксытып, эмне кылып койдум? Кыз турбайбы? Эзиришип, журулушуп киргенинен эле кыз эмес болуш керек деп ойлободум кап. Жигитим да жок деп атты эле. Эмне кылсам эми? Же өзүң бой салбасаң, мен сени зордуктамак белем деп өзгөнүң менен бердиң. Мага догурма деп салсамбы? Антсем деле болот да, бирок аял сагына түшкөн жаным кантип өзүмдү алдырып ийдим. Дегеле анан жутуу ичидей кыз экен. Бирөөнө бой салгым келчү маселе, кантип боорума кысып кеттим. Өзү да эркектен көзү катып жүргөн неме боюн таштап ийди го. Кунажын көзүн сүзбөсө бука чаркайдан мурунтугун үзмөк. Шыңк күлүп ого өтер азгыр үйбөдүбү? Курган кыз болору болду да, өзүнүн сырын байкайынчы, деп кобурана жуунуп атты. Көптө чыкты ваннадан. Эч нерсе байкамаксан болоюн деп, күлүп жайнап келип, бетин басып, ойго батып олтурган Гүлзарды кучактай олтуруп, эрининен соро өбүп алды. Ийилген узун кирпиктерин ирмегилей, коймолжун тарткан каректерин ката, жүзүн ала качты Гүлзар. Кою кара чачтары бүт жүзүн жаап калды. Койгон мойнунан, алкымынан жыттаган Аскар бекем кучактай, Гүлзар, жаным, ушунчалык керемет жан экенсиң го. Периште экенсиң өзүң, деди жалындоо. Гүлзар силкинбеди. Аскардын колун акырын бетинен алып койду да, үнсүз,
ой басқан бойдан ваннаға кіріп кетті. Асқар дағы ойлуу боло диванға кыйшая берип, жана туруп баратканда байкап кеткен жерге көз жиберди. Дивандын жабуусунда алакандай жер кызгылт тартып, сууланган так калыптыр. Өтө байкабаган кишиге билинбейт эле. Сейил 5-ші кызын бешикке бөлүп атып ойлоп отурду. Бири Аскарга, бири өзүнө окшогон татынакай 4 кызы бирин-бири багып, кожулдашып, деле ынак. Сейилге оокат кылдырбай калышты. 4-чү кызы чала була булдурап, кичүүсү 3 ай болуп калган кызы менен отурган апасынын жанынан чыкпайт. 2 жашка келип калган неме Наристе апасынын эмчегин эмип жатса, кээде кызганып кетет, кээде эркелеп, бир жак тизесине олтуруп, колдору менен Сейилдин бош эмчегин кармалай күлөт. Атаңардын жумушу бүтпөйт го, аман эсен келсе экен, бир жумадан да ашып калды. Акча тыйын калбай калып, ачка калышпаса болду. Кече конторго чалыптыр. Камсанабасын 1-2 күндө барып калам деди деп, колхоздун бухгалтери айтып кетти. Эмнегедир эле кечеден бери түшүмөн кетпей койду. Атаңар бизди сагынып аткан го, же деген бойдон ун чыкпай калды. Кызын шуу жыттап, өзүн алаксытып кетти. Же башка бирөөлөр менен көңүл ачып жүрөбү деген сөзүн айтпай калган. Чындыгында эле Аскар 2-3 күндөн бери Сейилдин түшүнө башкача болуп кирип аткан. Өзү да кече-кечке Аскарга болгон сагынычын артып, улам эле оозунан түшүрбөй эстеп аткан. Ошентип атса кошуна жашаган курдаш абысыны да келип калбайбы? Эки сөзүнүн бири Аскар болуп атса, шыңкылдап күлүп, "Сен Аскарды катуу сагынып калгансың го я, оозуңан түшүрбөй калыптырсың. Деги эмнесин сагындың я?" деген. Ботом сагынбай койчу беле. Мурун мынчалык жоголчу маселе бу сапар узакка жүрүп кетти шаарга деген ойло. Кучагын эстеп уктай албай чыгып атасың го, байкуш. Качан көрсөм эле үйдө отурганда жаңы көрүшкөн немедей кучакташып өбүшүп отурчу элеңер. Чын эле өлгүдөй ысыксыңар, деген тиги келин. Ууртунан жылмайган Сейил ысык болбой койчу беле анан. Кээде балдарды да көз келбей кетет жаш баладай болуп. Анан дагы чак түштө эле биздин бөлмөгө көтөрүп жөнөгөнүчү. Ай көтөрөт да, 2-3 күндөп жок болуп кетип жүрсө, сагынып келсе көзү катып, я, Сейил, ал башка жакта жүргөндө сарсына болбойсуңбу? Ай ботом эмнеге? Деп чочуп кетти Сейил. Эми тиги тала түздө аялынан алыс жүрсө, башка бирөөлөр менен ойноп кеттиби дейсиңби дегеним? Антип башымды катырып эмне кылам? Эң башкысы менин маңдайыма жаркылдап келип, мени бап эстеп, кыздарымды бөпөлөп турса болду да. Көзүм менен көрбөгөндөн кийин эмнени кызганма алып. Деги сен айкөлсүң ай, кабагым кашым дебейсиң. Антпей эле көр жерин ала бергенде ого өтер мына эмесе дебейби? Эркек бала төрөбөйсүң деп жаман көргөн жокпу? Эми бир аз капаланып калганын байкайм. Бирок биригизбегенге аракет кылат. Менин деле 2 көзүм 4 эркек бала төрөп бергенге. Түндө түшүмө да кирип атыптыр. Эмне болуп жүрүптүр түшүңдө? Кучакташып жатсыңар. Деген тиги келин кулагын түрө калды. Сейил айтып кирди. Билбейм, жаным деле жүргөн сүйт. Мен колунан алып кучактамакчы болом. Аскар болсо көрмөк соңго салып эле башка жакты карап жүрөт. Бутуна агала болгон бут кийим кийип алыптыр. Эмне болгон бут кийим кийип алгансың десем, туфлинин агала жерлерин жашырып, кара крем сүйкөп аткансыйт. Мен бергенди кийбейсиңби деп таарынып атам. Ошентип ойгонуп кеттим. Ай, анда Аскарың бирөөнү таап алган го? Оозуңа таш, дебиди Сейил. Үй жаңырта каткырып отуруп, ушактын түрүн айтып бабыраган келин экөө аябай чай ичишип болуп, ал кеткенден кийин отуруп калган Сейил кайра түшүн эстеп, ойлонуп калды. Деле ириген ооздон чириген сөз чыгат деген чын. Түшүмдү ушуга айтканымды кара дагы мунун жорганын кара. Чын эле бутуна агала болгон бут кийим кийген эмнеси? Деги жаман нерседен, бөөдө азгырыктан Кудай алыс кылсынчы, деп күбүрөнүп алып, кыздарына алаксып кетти. Бир топто чыкты ваннадан. Башын көтөрбөй көзүн алагача Аскардын жанына басып келди. Аскар анын колунан ала, өзүн көздөй тартты эле, Гүлзар кетенчиктей диванга араң отурду. Аскар анын чачынан сылай бооруна бекем кысып, эрдинен соруп алды. Аскар эч нерсе билмексен болуп, өпкүлөп кирди эле. Гүлзар ыйлап ийди. Эмне болду? Деген Аскар дагы билмексен болуп сурады. Башын чайкап алган Гүлзар көз жашынын арчына мустойгон бойдон өйдө болду. Аскардын кучагынан бошоно өйдө турду да кетүүгө камынып, кийинип кирди. Аскар дагы эле дивандан турган жок. Гүлзар, алтын кыз, эмне болду? Унчукпай эле калдың. Жалилтай экеңди күтпөйсүңбү? Эртең менен келейинчи, мени күтүп турсун.
деген Гүлзар эшиктин туткасына колун сунду. Аскар чыдабай кетти. Артынан жетип бооруна кыса, Гүлзардын башын өзүнө бура дагы аймалап кирди. Гүлзар дагы эле мостоюп, унчукпай койгондон кийин эшикти ачып, кошо чыкты. Ачкычы менен бекитейинде деле мостойгон абалынан жазбай, Аскарды тешетиктеген бойдон: "Сиз чыкпай эле коюңузчу, мен кете берейин", деди. "Кое туруп эле кетсең болмок. Кое туруп узатып коеюн". "Жок, Тайекем көрүп калса, кала бериңиз. Мен кеттим, эртең келем. Мени келип кетти деп эле коюңузчу. Бирок кетпей турсун", деди дагы шарт бурулуп басып кетти. Аскар коридордон ылдый түшүп кеткиче Гүлзардын артынан карап турду да шылкыйган бойдон кайра кирди. Кудай атоо, ушундай да болот экен, буйрубасын түшүнсөм. Бул эмне деген жорук? Заматта жомокко кабылып, айдан түшкөн периштедей кучагыма кирип келип, жыргалга жуурултуп, өзүн тамагы арнап баса бергени кызык болду го баарынан. Кап бечара, кыз экенин билгенде байкуш өзү да өкүнүп кетти го. Анан башка эмне кыла алмак элем? Аялым турса, берилип эле койнума кирип атса, өзүнө ишенген келин экен деп ойлодум да. Аятаңдын көрү айды. Таптакыр унчукпай эле койгонум туура болду го. Башка эмне кылмак элем? Болору болду да, деп өзүн өзү алаксыта, таң калганын жашыра албай кубураган бойдон диванга отура калып столдун үстүндөгү винодон калганын стаканга баса койду да ичип жиберди. Аңгыча эшик чырдай түштү. "Жалил", деп алган Аскар карбаластай түштү. "Кап, жана эле жыйнап койбой", деп кобурана барып эшик ачты. Жалил да кызурак экен. Аскардан 15 жаштай улуу киши эле. Эшиктен кирип келатып эле барбалактап ментти. Биздин шеф конок күткөн экен го. Кайсы көгүчкөнү келди болду экен, я? Кайда катабайдың?" Аскар кекечине түштү. Мурдатан бир нерсе ойлобогон неме сөздү таба албай, тиги азыр эле бирөө келип дегенге араң жарады. Анан катабайдың?" "Катпай эле, кеткен жана эле". Кап, шеф деген кылган экен, Ой, анын досу жок бекен. Мен мындай болсом эле жалгыз таба коесуңбу? Мага деле бир көгүчкөндү кошо чакырып койбойт белең. Тамаша, мен ансы деле конокту алып келтам", деген Жалил жууңаны ваннага кирди. Эртең менен Кудай жалгап Жалил сурап калды. Бүгүн жумуш бүтчү?" Шылтоо таба албай турган Аскар: "Бүгүн дагы калабыз го. Жумушуңуз болсо жасай бериңиз", дебиди. Анда рас болбоду. Түшкө чейин бир жака барып келе калайын". "Мен деле эч жака барбайм го, ушул жерде болом", деген Аскар ичинен кымыңдай түштү. Экөө шашпай олтуруп чай ичишти. Аскардын кыйпычылыктаганы эле Гүлзар кирип келбесе экен деп атат. Ал келип калса, анан Жалил баленин кетеби деп ойлоп алды. Эки оюнун бири эптеп Жалил кетип калса, андан кийин Гүлзар келсе. Таң атканча улам ойгонгон сайын Гүлзарды эстеп чыккан. Эч нерсенин жытын иске кыздын кумарга батырган кылыгы биротоло көңүлүн ээлеп алган. Жалил менен аркы беркини сүйлөшүп коет, бирок баары бир көз алдында болгон оюнда Гүлзар болуп, көңүлү алагды сүйлөп атты. Акыры тасмалга бата кылып Жалил ментти. Болуп туранда, мен да бир жака барып келейин. Түшкө чейин келип калам. Мейлиңиз. Не бар не жок чалып коюп турбайсызбы? Мүмкүн иш бүтүп калабы, керек болуп каласызбы дегеним", деди Аскар. "Макул, шеф. Айтканыңдай болот. Чалып турам", деди да Жалил чыгып кетти. Деп үшкүрүнүп алды Аскар. Эми Гүлзар келсе эмне дейм я? Дагы эле билмексем болор эйинби? Бирок кантип чыдайм? Таптакыр билмексем болуп койгонго адамгерчиликке жатпайт го. Бирок кыз турбайсыңбы? Кыз белигиңди мен алып койдумбу десем, ал үчүн ачылган жол болуп, мен үчүн тирүүнүн тозогу болсо кантем? 5 кызым бар, жаркылдаган келинчегим бар, күндө жол карап күткөн. Анан кантип дагы бир балени башка үйөм? Кечирип кой, тартынбай койнума жатып калганыңдан эле ушундай болуп кетпедиби? Менин үй бүлөм бар болгондон кийин, демек сенин өз жолуң менен, менин өз жолум менен эле болгонубуз жакшы эмеспи деп айтамбы? Балким догурун сачы. Баарынан да Жалилге айтып, мага атайым кошулган, мени алыш керек деп туруп алсачы. Бирок антпейт болуш керек. Деги билбейм. Азыр кандай көңүл менен келет болду экен? Же өзү эле эч нерсени билмексем болобу? Эмнеси болсо да бир керемет жан экен го. Же менин келинчегимен башкага барбай жүргөндүгүм үчүн ушундай сезилип атабы? Туурасы ил деле сул куйган уйдай болгон келин эмес. Азыркы күнгө чейин кошулган кездеги да айырмасы жок.
Улам кошулган сайын бүт дитин буруп, өзү да балкып, мени да жыргалга бөлүп салат. Бул жагынан бир дагы көңүл кыларлык нерсем жок. Ар дайым кабагы жарык, менин көзүмдү карап турат. Балдарымдын энеси катары, кыз алган жарым катары ал мага кымбат. Кээ бир ажан аялдардай болуп, ар бир сөзүмдү тескери буруп, же ар бир жолу арам оюн билгизип, ажылдап, куру кызганыч менен ачуу тилин агызып турса эмне кылмакмын? Ушунуку этти андан көрө көңүлүмдү бир ачып алайынчы деп туруп, эч ага эле башка менен жатып алыш мүмкүн эле да. Мейли, кайсы шайтан азгырды дейм да. Капысынан пайда болгон өзү да. Ушундай ойлор менен алышып, бир чети маралдай келишкен келбети бир укмуш Гүлзарды көз алдынан алыстата албай, жытын издеген сейт. Канчалык алаксыган менен болбой эле Аскарды эстей берди Сейил. Мурунда эле ичинен сагыныч менен Аскарга жалынып алар эле, оорубай келсе экен деп. Ушунча болуп, Аскар кимдир бирөө менен жүрүп кетет деп ойломок түгүл, деги эле андай нерсе башына келчү эмес. Аны аябай сагынып калган кезде, келгенде тим эле төшөккө жатып көрбөгөн немедей кирген буурадай болуп калчу. Аскар куушура кучактап, тим эле жалынганын айтып, таң атканча көз ирмешпей, алка-шалка терге чөмүлө жыргалга батып чыгышчу. Айыртең командировкага кетем деген түнү болсо, андан бешбетер. Экинчи көрүшпөй калчудай бири-биринен кучактары ажырабай, жалынычтарда түгөнбөй, чексиз рахатка батышып чыгышчу. Анан кантип Аскарды башкага барат деп ойлосун. Бул сапар үйгө олтура албай эле кичине көңүлү бошой түшсө, түшүндөгү Аскардын агала бут кийим кийип жүргөнү көзүнө тартыла түшөт. Аны саз келгенсип, шалкылдаган кошуна келиндин жооруган түшү кулагына жаңыра, анын айтканындай Аскар башканын койнунда алышып жаткандай эстеле ичкиринип алат. Канчалык аны башынан алып салайын десе да, ошол эле көз алдында тура берди. Ал келиндин анда Аскарың бирөөнү таап алган деп хихикилеп үй жаңырта күлгөнү таптакыр эле кулагынан кетпей калды. Өзүн алаксытмакка кичүү кызын көтөрүп алып сыртка чыкты. Ары бери өткөндөрдү карап турган. Аңгыча эки үй ары жакта жашаган өзү курдуу. Аскар менен тең чамалаш Аскардын туугандарынан болуп кетчү жигиттин келинчеги чыга калып, кол булгады. Анын жанына басып барды. Абысын, эшиктин алдына чыгып калыпсың да. Кел чай ичели. Мен да жалгыз чай иче албай отурдум эле. Абышкан кечигип жол карап калгансың го, деп күлгөн келин үйгө ээрчитти. Сейил оюнда түшүмдү ушуга жорутсам кантет, оң жоруп береби, же жанагы шылдакча, же жанагы шакылдакча дагы тетири сүйлөп салабы деп ойлоп алды. Кайра туруп, эмне эле чыйпыйым чыгып атат, түшкө эмнелер кирбейт, түш көрдүм деп эле жаман неме ойлобой турайынчы деп ойлоп алды. Аңгыча абысын келин минтип калды. Эмне ойго чөгүп калгансың я? Абышкаңды сагынгандан элеби же өзгөчө ойлуу болуп калыптырсың, деди. Сейил үшкүрүнүп алды, ичине батпай кетти. Сырдуу түш көрүп, ошондон бери оюм ордунда болбой атат. Эртең менен жанагы тилине алы келбеген шакылдак келин келип алган экен. Ага айта коем деп, келесиң жаным. Жинге тийип ал дагы тескери жоруп салбадыбы? Ал эмне деген түшкөн? Сен ойго салган. Түш көрдүм деп эле ойго чөгө берген болот бекен, айтсаң? Айтсам, Аскар жанымда эле жүргөн сүйт. Мен колунан алып кучактамакчы болом. Ал көрмөксөнгө салып эле башка жакты карап жүрөт. Бутуна агала болгон бут кийим кийип алыптыр. Эмне деген бут кийим кийип алгансың десем, агала болгон жерге жашыргысы келип, крем сүйкөп атат. Мен бергенди кийбейсиң деп таарынып атам. Айтор ошол бойдон таарынып ойгонуп кеттим. Ошондон бери эле көңүлүм оң эмес. Ооруп калганбы десем, ушунча убакыт созулуп кетти келбегенине. Бирок барып келем, жумушум бүтпөй атат деп конторго чалат экен. Мага айттырып ийишти. Же переговор берип чакырып да албайт, деди ойлоо. Ошол элеби? Дагы башка бирдеме болуп кеттиби деп жаным чыкканычы. Ой түшкө эмне кирбейт? Түшүм түлкүнүн богу деп койбойсуңбу? Кечигип атканда жаман ойлоп алдың го. Ошон үчүн түшүңө ошондой нерсе кирди да. Алыс жүрүп, жолугуша албай атканыңар жалганбы? Кой, башкача ойлобой, жакшы ой жүгүртсөң, кел андан көрө чайга кара, деген абысыны ар кайсыны сүйлөп, алаксытмакка аракет кылып кирди. Чындап эле бир көрүнгөн ушул сулуу оюмдан кетпей калабы? Кечиксе издеп барамбы? Бирок телефонумда айтпай койгон. Кайда иштерин да билгизгиси келген эмес. Бирок кантип мага өзүн арнап салды, деп кобуранып алды. Отура албай коюп, жеңил кийимчен бойдон сыртка чыкмакчы болуп барып, эшикти ачып ийди. Гүлзар менен карпа куруп боло түштү.
Гүлзар келип алып кире албай турганбы, болбосо жаңы эле кирип келатканбы, Айтор Гүлзар ай деп чочуп алды. Ой деп Аскар, ой деп алган Аскар дагы нес боло түштү бир саамга. Анан Гүлзарды колдон ала ичке жетеледи. Эч кеп сөз жок эле кучактай калып өпкүлөп ийди. Бир көрүнгөн периште болдуң го, деген Аскар ошол аймалаган бойдон диванга колунан тартты. Тайки жокпу, деди Гүлзар. Ал кечээки кетип баратканына караганда жайдарысына тартып калыптыр. Аны байкай койгон Аскар тамашалай минтти. Атайын бир жака жумшап ийдим. Бир көргөн перини дагы көрүп алайын деп эдимби? Ошонуңуз жакшыбы? Деген Гүлзар да Аскарды жылмая карады. Анын жагымдуу күлкүсү Аскардын делебесин козгоп жиберди. Пери болсоң ошентем да. Сени бүгүн келбей коебу деп коркком. Сени ушунча жакшы көрүп калыптырмын. Бир пери экенсиң го чиркин. Деген бойдон Гүлзарды аймалап өпкүлөп кирди эле мостое түшкөн Гүлзар Аскардан оолактай минтти. Сиз кантип мени азгырып алдыңыз? Изели жигиттерди жаныма жолотчу эмесмин. Сиз да мага жагып калыптырсыз. Оюмдан такыр кетпей койдуңуз. Мен келбей эле койсомбу дегем. Бирок сизди кайра көргүм келип туруп алды. Алтын экенсиң го бир. Токтосоңуз, сүйлөшөлүчү. Дагы берилип кетпейдичи. Мен го сизди жакшы көрүп калдым дейин. А сизчи? Мен сиздин айткандарыңызга кандай кошулсам болот? Сиздин балдарыңыз, үй бүлөңүз бар болсо, келинчегиңиз бар. А менчи? Мен жалгызмын да. Сиз бүгүн кетесиз, айыртең мени унутасыз. Мен сизди сагынган бойдон жүрө беремби? Кантип гана ушундай нерсе болуп кетти дейм да. Деген Гүлзардын көзүнө жаш тегерине түштү. Аскар Гүлзардан түз эле ушундай суроо болот деп күткөн эмес. Бир саамга телин жутуп алганса да, Гүлзардын белинен колун тартып алып, үшкүрүнө отуруп калды. Мына, көрдүңүзбү? Сиздин жүрөгүңүзгө тийдим. А сиз эркексиз да. Эч нерсе ойлогон эмессиз. А мен келечегиме ылайыктуу эркекке туш болбой жүргөм. Кантип гана? Гүлзар, кое турсаң, чындыгында ойго келбеген окуя болуп кетпедиби? Мен сени жубан экен деп ойлогом. Ошондойбу? Мейлиңиз. Ушундай болорун билгем. Эркектерге эмне кылганын танып кеткенге маш болот да. Гүлзар, кеп таңганын эмес. Бирок айтып атпаймынбы? Мага жагып калдың деп. Мен деле шарга бат-бат каттайм. Келген сайын экөөбүз жолугушуп турабыз. Кантип эле мен сени унутуп кетмек элем. Туура үй бүлөм, 5 кызым бар. Бирок жакшы тилектеш болуп турабыз да. Мен деле келинчегим менен гана болуп, келинчегим биринчи жолу мени үйүргө кошкон. Башка бирөөнө туш болгонум деле биринчи. Мен деле антип өлүп талып башкаларды издеп кеткен жан эмесмин. Келинчегимен деле көңүлүм калган эмес. Рас мындай болуп калды. Мен деле сени эч качан унутпайм. Келип турам, Гүлзар, ишенсең. Экөө бир топко үнсүз отурушту. Бир маалда Гүлзар Аскардын ийнине башын жөлөп, чын эле бат-бат келесизби? Мени унутпайсызбы? Деди эркелей. Аскар да аны кучактай, Гүлзардын көзүнүн жашын сүртө. Айтып атам го, эч качан унутпайм. Бат-баттан келип турам. Келген сайын сөзсүз жолугушуп, бирге болуп турабыз. Кантип эле мен сени унутуп коеюн? Бир периште болдуң мен үчүн. Анан кантип сени унутуп салайын? Деген Аскар Гүлзарды бооруна кыса аймалап кирди. Таекеси киргенде Гүлзар менен Аскар чай ичип отурган. Ал кирип келгенде Гүлзар учурашып тура калды. Кандайсыз Тайке? Деген Гүлзардын учурашканынан улам гана Жалил Гүлзарды карай минтти. Өңүң жылуу учуруп атат. Гүлзар жээнимсиң го? Ооба Тайке. Чоң кыз болгон турбайсыңбы? Деген Жалил Гүлзар менен өбүшүп учурашты. Эжемдер кандай турат? Ден соолугу жакшыбы деги? Байкеңдер чалып силер жөнүндө сурасам, сени ушул жакта турат деди. Анан мага жолуксун дегем. Канча болду көрүшпөгөнүбүзгө? Деген Жалил кобурап атты. Сейилдин кабагы ачылбай калды. Берки абысын айткандай, көргөн түшүн жакшыга жорган жакшы дейт. Болбой эле оюна ар нерсе кире берди. Шакылдактын аянда Аскарың бирөөнү таап алган деп хихикилеп күлгөнү кулагына жаңыра берди. Бул түнү таптакыр эле уктай албай чыкты. Же таң атсачы, көзүн жумса эле ар кайсы нерселер көз алдына тартылат. Эртең менен илең салаң эле кыймылдап жүрдү. Кабагы ачылбай, демейде урушпаган кыздарын жемелеп, куру ийип атты. Аңгыча дагы бир кошуна келин кирип калды. Жакшысыңар, сүт барбы жеңе? Кел кир, чай ич, деди Сейил. Ал келин дасторкон четине отурду. Ара чолодо ал келин сурап койду. Абам келдикпи? Абаңан дайын жок. Демейде ашып кетсе 3-4 күн келбей калчу эле. 10 чакты күн болуп кетти.
Ким билет эмне кылып жүргөнүн. Жанагы шопур Жалил байкенин аялы да келип кетти, дайым барбы деп. Кантип эле ушунча күн жумуштары бүтпөй жүрө берсин. Жүрүшөт да жыргап, деп кабагын түйө булкулдап алды. Мурун минтип сүйлөчү эмес, ушундай сөз орой кыялда Сейилде биринчи пайда болду. Жеңе антип жаман ойлобоңузчу. Авам эле кантип жүрө бергиси келсин. Өкмөттүн жумушу болсо бүтпөй жүрөт да. Азыр конторго барып келем. Керек болсо башкармага кирип айтам. Ушинтип ийбетин көрбөй талаалап жүргөндүн мага кереги жок. Башка жумушка койгула деп айтам. Колхоз жиберсе, башкарма айтса барам да деп эле күндөп түндөп талаалап жүргөн кантип болсун. Сугат сугарса да балдарыбыздын кашында жүргөн жакшы. Ошончолук жаман ойлобоңузчу жеңе. Авамдын жумушундай жумуш барбы? Башкарма өзү ишенип койгон жумуш эмеспи? Май талканда. Эмне жылтыр болсо силерге кошала келет. Авам жаш болсо да колхоздун чоңдорунан бери көзүн карап турат. Менин күйөөм сиздикиндей жумушта иштесе деле айлап жоголсо да макул элем. Мына колхоздун ар кайсы жумушунда жүрөт. Эмне кылып атат? Тапкан акчасынан дайын жок. Ичкени арак, жеп айпагыбыз бүтүн эмес. Буга тартсаң ага жетпейт. Ага тартсаң буга жетпейт. Ушундай азаптуу күндөн алыссыңар жеңе. Кудай эле десеңиз, кыздарыңыз биринен бири өтүп курчактай кийинип отурат. Сиздин үстүңүз башкарманын аялыныкынан кем эмес. Керек болсо силердин ушул жашооңорду көрө албагандар бар. Андан көрө авамдын ден соолугун тилей бериңиз да. Жаш болсо да колхоздун жоопкерчиликтүү жумушунда иштейт. Майда жебинен баштап чака чайнек, сокко тырмогунан бери авам таап келип турат. Ошондой товарлары колго тийбей аткандыр. Ошон үчүн келе албай атса керек, деп кобурап отурду келин. Ал келиндин күйөөсү деле Аскардын туугандарынан эле. Кичи болгон үчүн Аскардын атынан айтпай аба дечү. Үйлөнгөндөн кийин 1 жылча мектепте мугалим болуп иштеп, анан балалуу болушкан үчүн үйдө жүрчү. Сейил жаш келиндин жүйөлүү сөзүнө мой үтүштү. Кыялы жазылгансып, келин менен жөн жай сөзгө өттү. Бир маалда чай ичип бүтүшүп, келин бата кылып, сүт койдуруп алды да чыгып кетти. Ошондо гана кичүү кызын бооруна кысып, жыттап алды да: "Ай, келесо жаным" десе. Ушу жаш келинче акылым жокпу? Бир жолу кечиксе эмне жинди болуп атам? Чын эле сугатчы болгондо эле турмушубуз оң болмок беле? Аскардын 5 жыл окуган окуусунун акыбыты эмеспи бул деле? Керек болсо ушул кургак чайга жетпей, күйгөн нанды кызыл кылып, өздөрүн алдап чай кылып ичип отургандар да бар. Анан ушинтип ырысымды тепкендин балекетин аламбы? Эми балекеттей болгон түш кирип алганы да, жанагы шүмшүк шакылдак келинди да карабайсыңбы? Жиндидей жоруп. Ушундай түш кирди деп эле мени кайсы кудай уруп атат? Кана кызым, бүгүн атаң жаркырап кирип келсе, оң бутуңду көтөрчү, деген Сейил наристесин 2 колтугунан ала көйдө көтөрдү. Көзүн жалтыраткан кичүү 5-чи кызы оң бутун тартып өйдө көтөрдү. Каралдым десе. Бүгүн атаң келет тура. Жаркылдап, күлүп жайнап кирип келет экен. Деп азыр эле Аскары сырттан кирип келчүдөй болуп, алеп-челеп боло түштү. Машиненин үнү чыкса эле Сейил эшикке чыга калат. Же кыздарын чуркатат. "Карагылачы, машиненин үнү чыгып атат. Атаңар келди го", деп. Аскар эмес экенин билишкенде кыздары деле өзү андан бетер шылкыйып, кайра үйгө кирет. Ошентип атып, кеч та кирди. Терисине батпай сүйүнүп кобураган Жалил бир маалда Аскарга кайрылды. Шеф, сага бир сунуш айтсам капа болбойсуңбу? Кичи болгонуң менен баары бир менин шефим эмессиңби? Уруксат сурайын." Бул киши сиздин шефиңизби? Жөн эле колхозник балакен деп атпадым беле? Ишенбейм", деп Гүлзар атайын эле Аскарга тийише көз кыйыгын жибере күлүп калды. Аскар менен Жалил да күлүп, Жалил минтип калды. Жeenим, бул жигит колхоздун бир көзүрү да. Бул болбосо колхоз кыймылдабай калбайбы? Мына 1 жумадан бери колхозго тиешелүү бир запчаст колго тийбей зарыгып жатабыз. Башкармада чыйпыйы чыгып күтүп атат. Мен болсом Аскардын этегин бегирээк кармасам, менин да үй бүлөмдүн курсагы тогураак болбойбу? Ошон үчүн атынан айтпай шеф дейм да. Куяй. Үчөө тең күлүп калышты. Ошондо да Аскар менен Гүлзардын көздөрүнөн жалын чачырай, бирин-бири тигиле карап калышты. Бир маалда Аскар Жалилге минтти. Эмне дейин дедиңиз эле? Эми жeenим келип калыптыр, бир аз эркекче коноктоп койбойлу дейин дегем да. Болот байке. Кантип коноктобойлу? Жээниңизде, деп шар кетти Аскар. Анда эркекче сүйлөшпөйлүбү? Деген Жалил ээк кага сыртка ымдады. Аскар да түшүнө калып коридорго чыгышты. Жалил: "Командировканын акчасынан мага кайрылышыптыр, карызга." Жалил дүкөнгө жөнөдү. Аскар кайра кирип келип эле Гүлзарды отурган диванга басып жыгылып, өпкүлөп кирди. Уят эмеспи? Жалил тайкем кирип калса эмне дейт? Жөнүңүз эми?
Сен эмнеге ушунчалык таттуу жан элең? Ширин жан экенсиң го бир. Аймалап алайынчы. Кайрадан көрүшкөнчө сени сагынып куса болом го. Ах, кандай гана үлбүрөгөн назик жансың. Деген Аскар Гүлзарды аймалап атты. Аңча добушту сезип, экөө тең отуруп калышты. Жалил кирип келип, бир баштык толтура көтөрүп келгендерин столдун үстүнө жайнатып кирди. Кызып калышкан үчөө ырга киришти. Бул кезде Гүлзарды тартынбай Аскарга ыктап отуруп алган. Аскарды анда-санда Гүлзарга тамаша сөз ыргытып, белинен кыса кучактап коюп атты. Адегенде жакшы эле тартынып, бири-биринен алыс олтурушкан. Бирок кылкылдай кирген ак молдо Аскардын көңүлүн жибитип, кызыл вино Гүлзардын жүзүн албыртып, ого өтөр шайыр тартып, бири-бирине кантип ыкталып калганында эле салбай калышкан. Ал түгүл Аскар менен Гүлзардын бири-биринен көздөрү өтүп, бирин-бири карап калганда көздөрү жалжылдай түшүп атканын көргөн Жалилдин "Кап, ушул Аскар иним бойдок болгондо жээнимди келинчек кылып алып берип, өзүбүздүн айылга алып кетмек экенбиз" деп күлгөнү экөөнүн жүзүн биротоло ачып койгонсу да. Атаганат десеңчи байке. Ушундай пери жээниңиз бар экенин билгенде таптакыр үйлөнбөй жүрө бермек экенмин. Ай арман. Жок дегенде бир өп коеюнчу. Деген Аскар Гүлзарды кыса кучактап өп алды уртунан. Гүлзар деле кысынып тартынган жок. Ай ким билет, ошондо деле бияка келип мени бир алдап, айылда жүрүп, башкаларды бир алдап жүрмөксүз да. Аскар байкеси, деген Гүлзар Аскардын ийнине башын жөлөй наздана күлдү. Ажа, Аскар андай жигиттерден эмес. Мына, канча болду? Аскар менен дала эле жерлерде келинчегинен алыс көп жүрөбүз. Антип көрүнгөнгө кыйчактаганын көрө элекмин. Аскар келинчегин аябай жакшы көрөт. Башкага эч качан алмашпайт дагы деп ойлойм. Көрдүңбү? Эгер сени алган болсо таптакыр эле башкага жолобойт болчу. Сени кучагына катып алып гана жүрмөк. Деп күлгөн Жалил дагы куюштуруп ийди. Жалилдин сөздөрү экөөнүн жүрөгүнө жебе болуп сайыла түшкөнсү да. Бири-бирин томсоро тиктеп калышты. Заматта өңдөрү бозоруп, тилдерин жутуп алгандай үнсүз отуруп калышты. Ал түгөл өтө ыкташкан бойлорун алыстата калышты. Жалил өзүнүн стаканын колго ала, тост сүйлөмөкчү болуп, тигил экөөнү карап таң кала түштү. Экөөнү алмак салмак тиктей. Ой, силерге эмне болду? Урушкан немедей томсоргоңар эмнеңер? Менин сөзүм жакпай калдыбы? Кой, жарашпайт экен. Кана күлүп койгулачы. Деп экөөнү жараштырмакка аракет кылып кирди. Бирок Гүлзар бир топко чейин ойлоп отурду. Ошентип атып кайра эле көкүрөккө кептеле түшкөн ойлор каякадыр учуп кетип, ыкташып калды. Эмнегедир Гүлзар кетейин деген ой жоктой отура берди. Кантип түн 12ден өтүп кеткенин билбей калышты. Экөөнүн мамилесин байкап калганбы, Жалил бир маалда: Аскар, Гүлзар, силер шашпай отура бергиле. Эртең менен жумуш бүтсө эле жөнөйбүз деп атпайсызбы? Мен уйкудан калсам эртең кыйналып калам. Анын үстүнө ичип да алдым, уктай эс алып болбосам, жол жүрсөк, оозуман буркурап турса болбойт го, деди да ордунан турду. Тайке, башка жака жатканы жатасызбы? Кечте болуп кеткен турбайбы, мен кетейин, деп Гүлзар да калп эле ордунан козголду. Жа, силер шашпай кобурашып отура бергиле. Уктасаңар экөөңөргө 2 диван бар. Машинабыз мына бул жакын эле жердеги автостоянкада. КамАздын ичигенен. Ошого эле жатып алам. Сен жет түндү кантип кетмей элең, деген Жалил чыгып кетти. Ал кетери менен бир саамга бири-бирин тиктешип калды. Аңгыча Аскар Гүлзарды басып жыгылды. Бири-биринин кийимин шашылып чечип кирди. Эртең менен Аскардын кучагында жаткан Гүлзар: Аскар, унутпайсыңбы? Келип турасыңбы? Мен ушуга чейин жигит менен сүйлөшүп көргөн эмесмин. Сени жанымдан да чыгаргым келбей турат. Бүгүн кетсең, качан келесиң? Деп көзүнүн жашын кылгырта сурады. Аскар Гүлзардын жашын арчы акырын өп койду да: сөзсүз келип турам, деп ооз учунан айтып, өйдө турду. Кийинип аткан Аскарды карап жаткан Гүлзар да ордунан козголду. Унутпасаң болду, деди ооз учунан. Улам үргүлөп, улам көзүн ачкан Аскар үнсүз жүрүп отурду. Жалил да унчукпай жол тиктеп, рулду башкарып баратты. Жолдон гана ашканага кирип тамак ичип атканда Жалил Аскардан сурады: Сен Гүлзар менен жакын болдуңбу? Эч нерсе билмексен болгон Аскар: Жакын болгону кандай? Деп сурап койду, тамак ичкенин улантып. Ой Аскар, кечинде кучакташып ийип, өбүшүп ийип атпадыңар беле? Мен кеткенден кийин андан аркысы болуп кеттиби дейм да.
деген Жалил моз тойгон боюнча Аскарды карады. Аскар адегенде эле андай болгон жок деп чыккандан тартына түштү. Ошондой болду деп айтыштан тартынды. Айторунан чайнап, оозу бошобой калгандай түр көрсөттү. Ошол эле учурда Кокус чынын айтсам көрүнгөнгө жайып, Сейилге айтып салсачы, же жээнин кызганып шерменде кылсачы. Жок, айтпай эле койгонум оң деп ойлоп алды. Оозундагысын жутуп алып, чындыгында Гүлзар жээниңиз алтындай болгон кыз экен. Бирок элестетиңиз, болмок беле ошондой, деди. Ким билет. Ал жээним дагы көзүн кылгыртып карап аткандан анын үстүнө кеткиси келбей отурбадыбы? Тайкес менен чер жазышып, сүйлөшүп отурса кеткиси келмек беле. Уктадыңарбы деги? Сиз кеткенден кийин эле жээниңиз кийимчен бир диванга кулаган. Анан өзүңдүн көзүң кызарган жокпу? Коюңузчу Жалил байке. Турмушка чыга элек кыз болсо кантип? Ушул жашка чыкканча эркек менен ойнобой жүрөт дейсиңби? Өң келбети болсо тигинтип, жутуу ичиде экен. Анын үстүнө айылдан шаарга келген кыздар сөзсүз бирөө менен жатып алат деп угуп жүрөм. Анан кантип эле сырын сага чечкен жок? Деп Жалил Мостою ишенбегендей сурады. Жалил байке, чыныңызбы, жалганыңызбы? Жээниңизди кызганганыңызбы же? Эмнеге эле аны мага таңбалап атасыз? Деп атайын эле кызаңдай түшкөн түр көрсөттү Аскар. Эмне кызганайын? Кетердеги кыймылын, эринен соро коштошконуңарды көрүп ошондо ойлой үйбөдүмбү? Ал турмушка чыга элек болсо, сенин болсо келинчегиң, кыздарың бар дегендей. Ошондо деле коюңузчу Жалил байке. Жээниңиз эле бир көрө калып мага жага калмак беле. Жанатан бери эмне эле сүйлөбөй тултугуп келатат десе, жээниңиздин тагдырын ойлоп келаткан турбайсызбы? Андай оюңуздан кайтыңыз байкеси. Деген Аскардын үнү эми ишеничтүү чыкты. Ошондон кийин Жалил да ар кайсыны сүйлөп сөзгө кирди. Түн кирип эл орунга отурган маал. Улам сыртка кулак түрө күткөн менен кыздарын жаткырып, өзү да төшөккө кыйшая, кичүү кызын эмизип жаткан Сейил түңүлүп бараткан. Улам чукураңан кызына: "Баягы атаңдан дайын жок, бизди унуткан го. Мындай көпкө жүрчү эмес эле", деп кобуранып коет. Көзү илинип кетиптир. Бир маалда дарбазанын сыртына машина келип токтогондой болду. Аңгыча сигнал да берди. "Атаң келди, каралдым, атаң", деген Сейил уктап аткан кызын кымтылай шашып туруп жөнөдү. Кыздары дагы уктай элек беле, же ойгонуп кетиштиби, жаткан бөлмөдөн шашып бушуп кийинип чыгып жөнөштү. Биринен сала бири: "Атам келди! Ура, атам! Атам базарлык алып келди! Мен биринчи атама барам!" дешип чуркап жөнөштү. Сейил да шашыла басып, дарбазанын калиткасын ача берип, маңдайында турган Аскардан кеп чыга элек деле: "Барсыңбы деги?" деп алды. Үнү өктөм чыга түшкөнүн өзү да сезе калды. Аскар жакшы эле Сейилди өөп учурашайын деп ойлоп аткан. Сейилдин орой сураганы ага башкача угулуп кетти. Демейде минтип сурачу эмес, өбүшүп учурашып, жайдарлана тосуп алчу. Аскар ал түгүл азыр мойнуна асылып алат деп ойлогон. Бир саамга тилин жутуп алгандай боло түштү. Аңгыча биринен бири оозунган кыздары чуркап келип кучактап калышты. Аларды улам биринин бетинен өпкөн Аскар кайра машинанын кабинасын ачып: "Жалил байке, түшпөйсүзбү?" деди. Рахмат, үйгө кетейин. Жол карап атып көздөрү тешилди го", деди. "Эртең менен 8-де складка барып каласыз да", деген Аскар бир чоң баштыкты алып түшүрдү. Чоңоюп калган кыздары ал баштыкты колдоп көтөрүп жөнөштү. Тамтуң баскан кызын көтөргөн Аскар ошол бойдон Сейилге карабай үйгө жөнөдү. Жаңы эле үйгө кире бергенде 11ге чыгып калган улуу кызы Сейилге: "Апа, атамдын башына суу тегеречү эмес белеңиз? Же мен суу тегеретейинби атамдын башынан?" деди тыпылдап. Өзүнүн оройлонуп алганы Аскарга да катуу тийгенин сезип турса да, жоголуп жүргөн немеге кыр көрсөтүп коеюн деп ого бетер тырчып койду. "Сен тегерет. Тегеретпей эле койгула. Өлүп калбай эле кел атам", деп бурк эткен Аскар ичке кирип кетти. "Атамды эмне таарынттыңыз? Суу тегерет койбойт белеңиз?" деп кирген кыздарына да бир тийди Сейил. "Баскылачы жагыңарды. Эми силер эле калдыңарбы? Мени тыя турган. Жөн койгула. Жоголуп жүргөнүн билбей кайра кишини коруктат", деп буркан шаркан түшүп калды. Сейил ичке кирсе, кичүү кызы ыйлап атыптыр. Аны таптамыш болуп жанына жатып, эмизип кирди. Аскар да мынчалык кыр көрсөтүп көкпеттенчү эмес, бирок Сейилден да ушунчалык мамилени көрбөгөн неме ого бетер дулдуюп, үйдө кийчү кийимин которду да Сейилдин эмчегин ээме аткан кызын шуу дегиче жыттап алып, озгу үйгө чыгып кетти.
чоң сумканы жанына коюп алып, ичиндегилерин алып чыга баштады. Ар бир кызына ыры болгон нерселери бар эле. Аларды таратып берип, бүктөлгөн кымбат кездемени алып чыгып, бир кызына кырматты. "Мегиле, апаңарга алып барып бергиле, көйнөк тигип алсын", деп бурк этип койду. Курсагы деле ачып калган. Бирок бала эмиз-имиш болгон Сейил туруп келбегенге жини келип, чала булат тамак ичимиш болду да, кирип, Сейилдин көгөргөнүнө жини келип алып, Гүлзарды көз алдына тартылтып алды. Өзүнөн өзү ал менин аялым болгондо кандай аял болмок деген суроо мээсин аралап өттү. Ушунчалык өзгөчө жан экен го. Ушунча жашка чыгып кыз бойдон жүргөнүн кара да, заматта мени менен жатып алганын кара. Турмушуң ушул үчүн бала экен да. Кайдан да бизге келе калды эле десең. Эзели башкага жолу болгону мен минтип азгырылып кеттим. Жок эле дегенде кыз эмес болуп калганда эмне? Эми мени күтөм деп калбадыбы? Ушул бойдон жолукпайт деле болушум керек. Бирок оңой менен унута албайм го, деген ойлорго чырмалып кетти. Жолдо келатканда кыздарын сагынган Аскар Сейилди кайра-кайра эстеп, "Байкушум аябай сарсынып болуп атат го", деп кобуранып, аны да сагынганын туйган. Тилекке каршы кабагын карыш түйүп, "Барсыңбы деги" деген орой үнү менен тосуп чыккан аялы таптакыр мокожодой көрүнө түшкөн. Ошол эле учурдан назик карап, татына жылмайган Гүлзардын элеси көзүнө тартыла түшүп, ошого байланыштуу Сейил менен учурашканда жок. Тескери карап жаткан бойдон уктап кетти. Сейил болсо жүрөгү дүкүлдөп, сагынычы күчөгөн менен көпкө чейин жоголуп кеткенине кыр көрсөтүп коюу үчүн эле ошентип аткан. Серее түшкөн Аскарды көрүп, ал өзүнө өкүнгөн менен башка эч нерсе кыла албай калды. Айтылган сөз атылган ок дейт эмеспи? Айтып алган сөзүнө өкүнө түшкөн менен Аскардан дагы эле кучактап алып өпкүлөп, кечирим сурашын күтүп аткан. Тилекке каршы ал дагы көгөрүп туруп алганына жини кайнап чыккан. Эми төшөккө да жатканда Аскар акырын кирип, карылуу колдору менен кучактап, жалынып жалбарып кирет деп күттү. Дене бою ысып күйүп, Аскарды чындап сагынганын сезип, жанагы түнөргөн кабагы жазылып келаткан. Бирок Аскар антмек түгүл тескери карап жатып алганга ичи күйүп кетти. Кишини кайра коркутат. Алтыным мындай болду, тигиндей болду деп койбойбу? Эркек башы менен көгөрбөй. Эмне мен жалынат бекемин анан? Карасаң караба. Эркектен көзү катып калган киши бар бекен. Таап алган бир шуркаяң бар да. Ошон үчүн мен андан желмугуз көрүнүп аткандырмын. Мага демектир өзүнчө жатпай эмне болдуң? Деген ойлор менен алышып атып, көпкө уктай албай жатты. Ошентип, ого бетер көгөргөн менен дагы эле Аскарды күтүп атты. Мына бери бурулат деп алат. Жок, бир убакта Аскардын бышылдап дем алганы угулуп, уктап кеткени билинди. Бир топко чейин эзилип жатты. Аз жерден Аскарды көздөй оодарыла калып, кучактап калгысы келип атты. Бирок кор намысы ага жол бербей, козголбогон бойдон кайра-кайра үшкүрүп атып, уктап кетти. Аскар таптакыр жебегиси келбей туруп алды. Эртең менен балдары болуп чайга отурганда, балдарына гана сүйлөгөнү болбосо түнөрүп туруп алды. Сейил дагы кумсарып, кабагын карыш түшүрө, казан аякты калдыратып, балдарынан күчүн чыгарып атты. Бир маалда Аскар үнсүз бата кылды да туруп кетти. Складка болгон товар оокаттарды түшүрүп болуп, жаңы эле конторго кирип, колхоздун бухгалтериясына кирип бараткан Аскарды башкарманын секретаршасы чакырып калды. "Аскар байке, жанатан бери шаардан Жайлы байке экөөңөрдү бир кыз тынбай сурап атат. Жарым сааттан кийин чалам деген. Кирип күтө турбайсызбы?" Ойлоно түшкөн Аскар эч деле сыр бербей, "Биз товар алган жердегилерден го. Колхоздун складынан бошобой атам. Өзүм чалам деди деп койчу. Жайлы байкени башкарма бир жака жумшап, айдап ийди деп кой. Анан мени сураса чакыртам деп убары болбой эле, ал көрүнбөйт. Склады контордон алыс. Көрүп калсам айтып коем деп кой, макулбу?" деди. Бир сырды сезгенсип, секретарша болор болбос жылмайып, көзүн сүзүп койду. "Базарлыгыңыз кана? Эртеден бери күтүп атам. Базарлык болбосо үйүңүзгө чейин киши жибертип, чакырта берем. Бир кыз чакырып атат" деп күлө кайра басты эле. Аскар ал келинди шап колдон ала артына кайрылды. "Яды, шантаж кылам. Ооз басырлык деп эле айтпайсың манча болду. Кана, антип айтпайм де", деп секретарша кыздын мурдунан бекем чымчый кармады. "Базарлык берсеңиз айтпайм деп атпаймынбы?" деген секретарша ого бетер кылыктанып, бир колу менен Аскардын колуна жабышты. "Ошол элеби? Анан болот базарлык. Эл журттун аягы басылганда. Бай эле ошентпейсизби?
Ох, қолымды қату қармап салдыңыз. Телефонға келбей қойды деп айтам. Деп күлген секретарша қолын суырып алып қашып жөнөдү. Қабылдама деп тұрған ешікке жете бергенде Асқар жетіп барып келинди дағы қолдан алды. Айтышма элеби, я. Башқарма байкебиздин колтугунда жүргөнүңдү мен да айтам. Анан деп тамашалап айтты эле тиги кызара түшкөн келин коюңузчу ошончолукка кетпей деп томсоруп ичке кирип кетти. Тамашалайм деп атып таалуу жерин басып алдым кап. Бирок башкарма менен эле эмес, парторг менен да керек болсо алар жокто башкаларды да сугарып коет го. Курган келин. Ушунун күйөөсү бир көл да чиркен. Андай неменин аялы да башкача болот. Кудай атыбы, дөлдөйүп күйөөсүн карадагы аялын кара чүрөктөй болуп. Бирок ушу чүрөктүгү менен кайнене кайната күйөөсүн балдарын бапестеп багып атат. Көрсө турмуш ушундай экен да. Деп күбүрөнө бухгалтерияга кирди. Бухгалтерге болгон кириш чыгыш, командировка боюнча отчет берип көптө чыкты. Аскар канчалык көңүлү кагаздарда отчетто болсо дагы жанагы башкарманын секретаршасынын сөзү суйкайган Гүлзардын элеси көзүнө тартыла түшөт. Анын айынан ою алакты болуп, бир жолу айткан сөзүн 2-3 жолу кайталап алды. Сол колу протез, көзүнөн көз айнек түшпөгөн, 60 жаштан өткөн, беттери салаңдаган башкы бухгалтер бир маалда бурк этти. Эй бала, мастан соосуңбу деги? Эмне эле ойду тоону сүйлөп атасың? Сен алдагы интип чаташкан сандарды жаза берсең, растрата болосуң. Оңдуураак бербейсиңби отчетто? Сен бирдеме көрүп келген эмесиң го? Же базарлыгың жок? Тиги базарлык таба, деп күлгөн болду Аскар. Байла ошентпейсиңби? Сенин алаксыганыңан пайдаланып, бир эле өлдүг эметип койсом билесиңби бала? Айлыгың да жетпей калат. Коюңузчу маба, алаксыган жокмун. Болжас. Аскар отчетун берип, Алтыгүл өз чөнтөгүнөн акча чыгарган болуп, колхоздон аласа болуп калды. Бул кандайча деген Аскарды көз айнегинин үстүнөн сырдуу тиктеген башкы бухгалтер: "Омой, капчыгың ашык болуп атабы? Же базарлыкты чөнтөгүңөн төлөйсүңбү? Анын үстүнө мага да 100 сом керек болуп атты эле", деди күңкүлдөй. Деп тим болду Аскар. Бухгалтер колуна берген расходный ордер деген кагазды алды да кассирге кирди. Ал киргенде эле кассир аял: "Аскар байгел, эмне кечиктиң? Деги иштер бүттүбү? Аз жерден издөө салынган атты эле", деди. "Ошо жумуш бүтпөй атты", деди. Аскар кагазды сунуп, кассир көз айнегин кие калып, Аскарды карай ментти. Кошумча расходпу? Ооба. Де, 200 сом турбайбы? Акча жетер бекен?" деген кассир сыйыфты ачып, ичин аңтармыш болуп: "Аскар, 180 сом болот го", деди. "Болот, ошону эле бериңиз". Акчаны алган Аскар кайра башкы бухгалтерге кирди да 100 сомду бухгалтерге көргөзө кагаздын алдына жылдырды. "Мен дүкөнгө барып келе калайынбы?" "Ой, рахмат Аскар. Азыр мен районго барам. Ооз жыттанып жүрсө болбойт го. Кечинде болсун", деди башкы бухгалтер. Бир жүктөн жеңилдегенсип, бухгалтериядан көңүлдүү чыкты Аскар. Контордон чыкканда эле Элчибек деген классташы алдынан чыкты. Жанында дагы бирөө. Элчибек Аскар менен кол алышкан бойдон колун кое бербей, "Амалдуу жигитке ажалдуу кийик жолугат" дейт. "Эмне кылсаң ошо кыл. Бүгүн баш жазбасаң болбойт. Качан болсо көрүнгөн шылтоону айтып качып жүрөсүң. Түндө эле шаардан келиптирсиң", деп кирди. Элчибек классташы башынан окуп жүргөндө эле сабактан качып ар дайым тил угуп жүрчү. Өзү кабелтең, кең далылуу, булчуңу буурадай дегидей Элчибек кийинчерээк ушинтип көрүнгөндү тооруп, ичкенди гана билип калган. Качан болсо көрүнгөндү капшыра кармап, ичип гана жүрчү. Жинди Элчибек атыгып, ага эч ким деле теңелчү эмес. Аскар көбүнчө аны кыны калтырбайын деп, көрүнгөн шылтоону айтып басып кетчү. Бирок баары бир чөнтөгүндө акча болсо бирдеме алып берип жаны тынчу. Бул сапардагы жок дегиси келген жок. Анын үстүнө эмнегедир өзү да ичкиси келип кетти. "Складка баса бергиле", деген Аскар дүкөн жакка басып кетти. Аскар бир топ кызуу болуп калган. Элчибек анын жанындагы бейшабайлар менен көп ичип койгон. Жолдо келатып бир туруп Гүлзарды көз алдына тартылтса, бир туруп келинчеги Сейилдин түндөгү тоңдоосун кылыгын эстеп кыжырданып коет. "Иниңди мага тим эле сыр көргөзүп коет. Менин сагынып келгеним буга тыйынга да арзыбайт. А менин ачка жүргөнүм же ток жүргөнүм муну кызыктырбайт. Өлүп баратса деле үйгө кирип, жакшынакай тосуп алып, анан суробайбы барсыңбы" деп мага тим эле манас тууп койгонсуп.
шағыратып жалаң қыз туып қоят тағы, қиратқансып қиял көрсетет маға. Андай еле мен жақпайды екенмін. Жоғолсын қалаған жағына. Көзін әлі қарап үлпілдеткенім болбоса. Енең мен бұға не қылдым? Болған сайын аял чамғарақтайды деген чын оқшайды. Азырдағы ошол қиял менен тосауы шашпасын. Маға керек болса еркек түрген аял керек. Қуарып, құмсарып қалаттым әлі. Деп қоуранып жүріп отырды. Улам ары жаққа, бер жаққа бір шайпалып отырып, араң жетті үйіне. Асқар мында иш шүмес. Дарбазадан араң кіргенін көрішіп, қыздары жашынып қалышты. Ошол бойдан үйге кіргенде ғана өзіне келе түшті. Анткени үйдө кошуна келиндер, жеңелери отурушкан. Алар мындайды мурунтан эле адат кылып алышкан. Анткени Аскар шаарга барып кирген сайын дастаркон толо базарлык алып келчү. Кыздарына сөзсүз бир нерсе ыр болуп, Сейилге да сөзсүз бир нерсе алып келчү. Сейил да кошуна келиндерди чакырып, чай берип, базарлык бөлүшүп, бапырашып калчу. Азыр да ошентип отурган. Аскар киргенде кичүү келиндер орундарынан тура калышты. Улуулары тымпыйып отурушту. Аскар баар менен учурашып, өйдө өттү. Кичине бала, шаардан кеп салбайсыңбы? Деди бир жеңеси. Деле майрамдачу маселе. Аскар бүгүн катуу майрамдап алган го, деп күлдү. Баягы шакылдак келин. Аскар да шакылдакты жаман көрчү. Ансыз да көңүлү чөгүп турган неме аны карай бир тийди. Эмне, сен майрамдаттыңбы мени? Майрамдасам мени башкалар майрамдатты. Менин баскан турганым менен сенин ишиң эмне? Койдум. Бүгүн Сейил деле Аскар деле мурчуюп калышыптыр. Сүйбесиңөр чайыңарды ичпей койсо кутулабызбы? Деген шакылдак келин туруп чыгып кетти. Аскар жөнүндө Сейил жаман түш көргөнүн, ал түштүн Аскар бекеринен шаардан келбей кечигип атканынын белгиси экенин шакылдак келин баарына айчак эле жеткирген. Аскардын жакын туугандарынын аялы жанагы келин артынан сүйлөп калды. Качан болсо оозунан ириген сөз чыгып жүрөт. Өлүгүңдү көргөн катын болгон. Аскар менен Сейил сопсонун эле турат. Аскар ошондо гана Сейилге көз жүгүрттү. Бул кезде Сейил чай коюп, жылмая сунуп аткан. Аскар да каада күтө карап калды. Келеме чай ич, деген Сейил жылмайганынан жазбай сунду. Дагы тиктеп калды. Аскар жанагы түнөргөн кейпи жоголо түшкөнсүдө. Колун сунуп чынын ала берип, Сейилде караган бойдон ушинтип күлүп турбайсыңбы, буруйбай, деди. Өзү да жазыла түшкөн. Алардын түнөргөнүн түшүнгөн келиндер каткырып ийишти. Келиндердин күлкүсү эми Аскар менен Сейилди жараштырып койгонсуду. Кызуу Аскар чечилип сүйлөп кирди. Улам Сейилди карап коет. Бирок эмнегедир эле баары бир көз алдына гүлзар тартыла берди. Келиндер кеткенден кийин Аскар сыртка чыгып, бир топто кирди. Эл орунга отурган маал эле төркү үйгө кирип, төргө гүлдөрөңдүн үстүнө бутун сунуп жата кетти. Аңгыча Сейил да кирип, колундагы көтөргөн кичүү кызын Аскарды көздөй талпынта. Ата деп койчу. Кана, ата деп койсоң, деп кирди Сейил. Аскар тура калып, кичине кызын Сейил менен кошо кучактай, экөөнү алмак-салмак өпкүлөп кирди. Гүлзарды таптакыр эле ой басып калды. Демейде таптакыр сүйүү деген эмне экенин билбеген неме, билген деле эмес. Жалаң окуу деп жүрүп, ишке орношкуча да атайын эле өзүн бекем кармап, жигиттерди жанына жолотпогон неме ушундай абалда калышы биринчи болуп жаткан. Дене бою ысып күйүп, жанын коерго жер таппайт. Көз алдынан Аскардын элеси, тулку боюнун көрүнүшү, кең далылуу, сулучмак жүзү, айтор уктаса түшүнөн, ойгонсо өңүнөн Аскар кетпей калды. Иштеп атып да ойлонуп отуруп калат. Кээде өзүнөн өзү кобурап, Кудай атыбы, кыз кезимде ушундай абалга кабылган жок элем. Чындап эле аны сүйүп калдымбы? Сүйүү деген ушулбу? Кантип эле ансыз жашабачыдай болуп калдым. Тим эле барып жаңылып калганым аз келгенсип, ыймандан башканы ойлобой калдымбы? Анын үй бүлөсү бар, айылдык неме болсо, кызык. Демейде эркек аттууну жаныма жакындатпаган жаным кайдан гана ага берилип кеттим. Эми ал баленин кайра келеби? Мага жолобойт да болуш керек. Бирок мен аны эңсеп, ак эткенден так этип жүрө беремби? Аскарга окшогон жигит кантип кабылбасын? Эмне болсо да мен аны сүйүп калыптырмын. Ооба, сүйүү деген кемесин эми гана сезип, болгон арзуумду, махабатымды ага арнап алыптырмын. Ошон үчүн мен ага капсынан гана жолугуп, бүт дитимди, актыгымды да арнап салбадымбы?
Мага башка адамдын кереги жок. Эгер ал келбесе, баары бир аны табам, деп кооранып алат. Бир айдан ашык убакыт өтүп, Аскар дагы Жалил менен шаарга жөнөп калды. Эртең менен керектүү документтерге кол койдуруп, даярдап алышкандан кийин Жалил менен келген Аскар үйгө кирип, Сейилдин даярдап койгон чайын ичип отуруп, көптө барып ментте. Жалил байке экөөбүз шаарга кетип атабыз. Сейил Аскарды бир карап алды да үнсүз чай куя берди. Анын унчукпаганынан пайдаланган Аскар Жалилге шаарга барыш жөнүндө, шаарга баргандан кийин эмне кылыш керек экенин айтор Сейилге көңүл бурбаган киши болуп сүйлөп атты. Бирок эмнегедир көкүрөгү көп, жүрөгү түрсүл кагып, көз алдына кайра-кайра Гүлзарды тартылта, өзүнөн өзү шашып атты. Качан гана дасторконго бата кылганда Сейил ментте: "Качан келесиңер? Өткөндөгүдөй көпкө жүрбөйсүңөрбү? Жумуштун бүткөнүнө карайбыз да, Сейил. Дейги аман эсен барып, жакшы келсеңер болду", деди Сейил. Ичинде көрүнгөн кыз келиндер менен шынарлашып жүрүп албагыла деген сөзү калды. Эч сыр бербеген бойдон кошо чыгып узатып ийди. Кыздарын алмак-салмак өкпөлөп, Аскар машинага отурду. Гүлзар канча жолу айылга телефон чалды. Аскарды эч бир чакыртып ала албады. Толтура шылтоодон башка эч нерсе укпай койду. Бир күнү таң атканча уктабай чыкты. Бир айдан ашык өткөн убакыт ал үчүн бир жылдай сезилип кетти. Ушул бойдон Аскар келбей калчудай туюлуп, түнөргөндөн түнөрүп баратты. Ким билет, ушул бойдон жүрө берет беле, эмнегедир убагынан өтсө дагы айлыгы келбей атканга сынаркай баштады. Ал түгүл бир жолу өзү жакшы билген бир келинден атайын чечмелеп сурап көрдү эле. Ал келин эгерде өз убагында 10 чакты күндөй келбей калса, чындап эле бойдо болуп калышы мүмкүн. Аны эмнеге сурадың дегенде, уурусун карматып койгонсуп шашыла, "Деле сурап атам" деп койгон. Эзели турмушка чыкмак түгүл, эркек менен бирге болгонун көрбөгөн келин Гүлзарды сынай карап тим болгон. Мына ошондон баштап бир отоло ойго чөгүп атты. Боюмда болуп калса, баары бир алдырбайм. Ушул жашка чыкканча күйөөгө тийбей, ар намысымды бекем сактап жүрсөм, анан капысынан эле алдырып койсом, эми боюмдан алдырып, таптакыр төрөттөн калсам эмне болот? Ошон үчүн сөзсүз сактайм, деп кооранып алат. Бир күнү эртең менен турганда эле сөзсүз ошондой кылам, эмне болсо ошо болсун деп алды. Аскарлар шаарга жетери менен баягы көнгөн мейманканага жетишти. Бөлмө алышкандан кийин эле Аскар Гүлзарды издеп телефон чалды. Ала албай койду. Эртең менен эрте Жалил уктап атканда чыгып кетти. Чыгып баратканда Жалил баш көтөрүп, "Кайда?" деди. "Бат эле келем. Бирөө аманат айтты эле, ошону айтып коюш керек болуп калды." Ошондой эле, бат кел. Жумуш созулуп кетпесин", деген Жалил кайра шейшебин жамынды. Аскар бөлмөгө киргенде тасмалды жайнатып коюп, чыдамсыздана күтүп аткан Жалил. Аскар кабагын бүркөп кирди. Анын кабагын карап алган Жалил: Сага эмне болду?" деди. "Эч нерсе деле болгон жок." "Кабак бүркөөгө?" "Чарчадым таппай жүрүп", деп койду Аскар. Үшкүрүнүп алып диванга кулады. Сени күтүп атып көз тешилди. Чак эле тамак даярдап койдум эле, кел отур", деди. Аскар чай урдап атып да кап, ошончодон кечээ отпуска чыгып кеткенин эңсеп келдим эле. Кантип жүрөт болду экен. Ушунчалык жаныма жакын болуп калган го Гүлзар. Гүлзар, деген ойго берилип атты. Сен соо эмессиң. Бир билгениң бар. Ойлонуп эле калыпсың", деп күлүп койду Жалил. Жалил байке, оюмдагыны билсеңиз гана, татынакай, периштедей болгон жээнеңиз жүрөгүмдү ээлеп, көңүлүмдү көксөтүп калганын билсеңизби? Канчалык унутайын, көз алдыман алыстатайын деген менен кумарлуу көздөрү, жарык маанайы, ажарлуу күлкүсү, назик үнү айрыкчабы, келишкен кымча бели, мына көзүмдү жумсам да, жөн эле оозума чай уртасам да, бир нерселерди кармаласам да, баары бир элеси кошо турбайбы? Күлүмсүрөп. Анан ошол перини эңсеп келсем, анын минтип жок болуп атса, кантип ойлонбойм, кантип кабагым чөкпөйт, билбейсиз да, деген ою ачык чыкпай, көкүрөгүндө бук бойдон калды. Тамакка карабайсыңбы? Ооруп калгандан соосуңбу? Кел, бирдеме да алып койгом. Көптүк деле кылбайт. Алыбей. Ишибиз илгери болуп, ылдам бүтсүн. Үйгө аман эсен жетели. Давай кеттик, деген Жалил колундагы стаканды көтөрүп ийди. Аскар да колуна ала калып, бир серпим менен уурдап койду.
Чала була ачурканып алды да алдыдагы кыпкызыл болуп курулган картошкадан сугунду. Эми көңүлү алагды боло түшкөнсү да, бирок бара-бара жайдарлана Жалил менен ар кайсы сөзгө өттү. Гүлзар эртең менен отпуска үчүн берилген акчасы колуна тиер менен жатаканага шашкан. Шашып бушуп кийинип, чакан сумкасын көтөрө, бөлмөсүн бекитип бат эле кайра чыкты. Ойлогонундай гастрономго кирди да бир пакетке толтура конфет, печенье, жер жемиш алып чыкты. Шашып бушуп такси тосуп, автовокзалды көздөй жөнөдү. Кеч эртерээк билет алып койгонум жакшы болуптур. Ырас орунду дагы алды жагында экен. Эртерээк жарыкта барып адашпай тапсам болду, деп кооранып баратты. Сейил кечке огороддо үй жайда оокат кылып жүрүп, кантип кеч киргенин билбей да калды. Кыздар болуп бака-шака ыр күлкү менен отуруп тамак ичишти. Акыры баарына төшөк салдырып, эң кенедей наристени койнуна ката кенен салынган төшөктө ойлуу жатты. Адегенде жакшы эле уйкусу келип мелтирип бараткан. Көз ирмемдин ортосунда Аскарды көрдү. Болгондо да баягы алгачкы түшүндө көргөндөй, өзү жакшы эле жакындайын деп Аскарды көздөй басат. Аскар болсо көрүнүп туруп эле, көрмөксөн болуп, далысын салып кетет. Колун сунса колу жетчүдөй эмес. Аңгыча Аскар карала бут кийимди бооруна кысып алып, каткырып атат. Ташта, ал сеники эмес деп ачуу чаңырып алган Сейил чочуп ойгондо. Заматта көз алдына ушундай көрүнүш көрүнүп кеткенине бир эсе таң калса, бир эсе көңүлү чөгө түштү. Көкүрөгү опколжуп, жүрөгү дүкүлдөп согуп калыптыр. Кайдагы эле түш жармашты. Эмне деген белги бол, деп кооранып алып, көзүн жумду эле, бирок уйкусу качып кетиптир. Жок, эч кандай белги эмес. Мен өзүм оң нерсе ойлобой, ар кандай терс жоруктарды ойлой бергеним үчүн ушундай түш көрө калып аттым. Тфы, жамандыктын бетин ары кылсын, деп сүйлөнө чукуранып, эмчек издеген наристесин эмизе көзүн жумду. Бирок оңой менен уйку келчүдөй эмес. Түйшөлүп, оналактап атып, таңга жуук гана көз илинип кетти. Жумуштары тез эле бүтүп, түштөн кийин кайра жолго чыгышты. Аскарлар шаардан бир кыйла узап чыккандан кийин Жалил жол четине КамАЗды токтотту. Жолду тиктеп үнсүз ойлуу келаткан Аскарга кайрылды. Сен айтабы десем унчукпайсың. Кафеге киреби десем андан жок. Эртеден бери жумуш бүтүп, машина жүктөлсүн деп атып, сени билбейм, мен өзөрүп кеттим. Ушунуңду билип жанагы акчаны сурагамда, талааныкы таттуу дейт. Тетиги бактын арасына баралы дагы кенен шамшум этели, жүр, түш. Баштыкты көтөрүп ал. Аскар дагы эле үн сөзсүз Жалил берген баштыкты алып, жол четиндеги бакты аралай басты. Эмне болсо да далай талаалап жүрүп, тала түздө конуп көнгөн эмеспи? Аябай камдуу экен. Чакан жайылган тасмалдын үстүн жайнатып салды. Ышталып бышкан тооктун эти, колбаса, алма өрүк, мейиз, ичеттен жасалган салат, ак суу менен бир шише арак койду. Айтор көңүлү бир жерде болбой, кабагын ачпаган Аскарга «Кана шеф, дасторконго карабайлыбы?» дегенде гана Аскар жаңы көргөндөй боло түштү. Байке, дасторконуңуз тирилет го. Ишенсеңиз, курсагымдын ачканын эми сездим. Наул жайнаган тамакты көрүп. Ким билет, талкан сууну алгансып эле дулдуясың, кой мындайыңды. Минтип жүрүп отурсак жол арбыбайт. Кана, нандан ооз тиели. Анан мына кыпкызыл болгон тоокту жайлап жиберели. Жарайт байке, бирок тооктон мурун Акмолдодон соккум келип турат. Бул сен бала иш эмес элең. Кийинчерээк жок дебей бартасың, байкасаңчы. Ойбай, көзүңүз алып коюп, кайра кишини такалаганыңыз эмнеңиз? Дели айтам. Ишиң жоопкерчиликтүү, өзүң жашсың. Бу арактын оң жолго түшүргөнүн көрө элекмин. Койдум байке, койдум. Айтканыңызды эске алайын. Бирок азыр ичким келип атат. Антпесем өзүңүз айткандай дулдуйгандан дулдуйуп кете берчү деймин. Билбейм деги. Ичиңде эл билбеген бир сыр бар окшойт. Балким мага айтып каларсың. Кана алсаң алып жибер. Жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болсун. Ишибиз деги эрте бүттү. Аман эсен бала окурабыздын маңдайына жетели, дөтү колдоп, жол кырсыгынан алыс бололу. Деген Жалил колундагы стаканга коюлган сууну жутуп жиберди. Ага кошула Аскар да үнсүз колундагы аракты алып ийди. Чала була ачурканып алып, артынан салат сугунду. Ал жерде кенен бир саатка чукул отурушуп, дасторконго бата кылып турушту да жоллашты. Гүлзар автобустан түшүп, чоң жолдон оңго кетчү жолдун жээгинде салынган аялдамага басты.
Ал жерде 5-6 киши турган. Чоң жолдон айылга чейин 4-5 чакырымдай эле. Райондун борборунан атайын каттаган автобус болбосо, оңой менен айылга жетиш кыйын эле. Бир четирээк барып турду да арыта тургандарга көз чаптырды. Аял эркек жаш балдар турган. Шаардан келаткан, жакшынакай жасанып боёнгон, кымбат кийим кийинип, колдору шакекке толгон, кулагында алтын сөйкө, мойнунда алтын чынжыр бар шаардык кыз аларга кызык көрүндүбү, айтор баары эле Гүлзарды карай беришти. Аларды көрүп Гүлзар да оңтойсуз абалда турду. Бирок Жалил тайекесинин үйүн сурап алуу оюнда болчу. Канчалык тартынган менен орундукта отурган улгайган аялдын жанына басып келди. Саламатсыз, папа? Жакшы кызым. Апа, ушул айылда турасызбы? Айланайын. Апа, анда тааныйсыздар да, шофёр Жалилди. Шопур Жалилди кантип тааныбай калайын, айланайын. Анын үстүнө биздин үй менен алардыкы чукул. Бир көчөдө турабыз. Анда жакшы болбоду, апа. Ошол шофёр Жалил менин тайкем болот. Ошолордукуна келаткам. Биринчи жолу келишим. Алдыңа кетейин десе. Бул Жалилдин түштүк жакта бир эжеси бар эле. Ошонун кызы эмессиңби? Ошонун кызымын. Келчи, айланайын, өп коеюн. Деген аял Гүлзарды бетинен өптү да, экөөбүз чогуу барат экенбиз анда. Жалилдин аялы тайжеңең жакшы киши. Демеле жетін албай тосуп алат. Апаң менден 3-4 жаш эле улуу болбосо, жашыраак кезинде ата-энесинин көзү барда келип турчу эле. Алардын көз өткөндөн кийин көп каттабай калды. Апа күйлүгүштү элеби? Жакшы эле жүрөт, апа. Бирок оорукчал болуп, ошол үйдөн көп чыга албай жүрөт. Балдары канчосуңар? 7 болобуз, 4 эркек 3 кыз. Болсун. Бактылуу эне тура. Туугандар Гүлзар менен тиги аялдын сөздөрүн тыңшап турушкан. Аңгыча автобус келтат, автобус деп калышты. Тургандар менен Гүлзар да баштыгын көтөрүп камынды. Чоң көчөдөн түшүп калышкан Гүлзар аял анын уул келини болуп кобурашып, башка көчөгө түшүп жүрүп отурушту. Аңгыча бир үйгө келишти. Кызым, жүр, дамоз тие кой. Мен өзүм сени жеткирип келейин, деди тиги аял. Аял көрсөткөн Жалил тайекесинин үйүнө чукулдаган сайын Гүлзардын жүрөгү дүкүлдөп, ар кайсыны сүйлөп, суроо үстүнө суроо салган аялдын бир сөзүн укса, бир сөзүн укпай толкунданып чыкты. Аңгыча заңгырата салынган үйдүн дарбазасына келишти. Аял дарбазаны такылдатты. Бизде да ушундай шаардагыларда эшикти илип алчу болгонбуз, деп кобурайын алды аял. Аңгыча дарбазанын калиткасы ачылып, 50 жаштардагы Жалилдин аялы көрүндү. Сагыйпа, айланайын. Сага конок ээрчитип келдим. Болгондо да кимди дебейсиңби, жээниңерди? Жалилдин эжесинин кызы экен. Силердикин атайын издеп келатыптыр, учурашат элем деп. Кудай жалгап чоң жолдон бери айылга кетчү жолдон бизге кабылды. Убары болуп жүрбөсүн деп мен эриштип келбедимби? Деген аял оозу тынбай сүйлөп кирди эле. Жалилдин аялы жылмая, айланайын десе, келгеле кой. Сен кайсы кызысың? Киргиле, деп Гүлзардын бетинен өптү да үйгө жаңсады. Кыз деген ушуда, жакынсынып, тууган деп издеп келген тура кагылайын, деп берки аял кошо жөнөдү. Гүлзар Жалил тайекесинин аялы үй бүлөсү менен сүйлөшүп отурган менен эки оюнун бири Аскар жөнүндө билип эле. Капысынан Жалилдин аялынын мындай деген сөзүн Гүлзар илип кетти. Жалил тайекең Аскардын жумушу бүтсө эле бүгүн түнү менен эртең келип калар. Аскар ким эле? Ал колхоздун складын кармаган бала. Колхоздун складына керектүү сатып алчу оокаттарын ошол кармайт. Жалил тайекең колхоздун эң жакшы машинасын айдайт эмеспи? Ошол үчүн анын үстүнө чоң машина деп тайекеңди шарга чектей берет. Тайекеме жолуккам деп атпайсыңбы? Ошондо көргөн жок белең. Ким менен жүргөнүн деле элесе албапмын, деди Гүлзар калпайтып. Тайекең ошондо бир кеп кылган, жолуктум деп, деди Жалилдин аялы. Гүлзар селт этип кеткенсиде. Ичинен тайекем деле Аскар экөөбүздүн мамилебизди билип калгандай болду эле. Кокус болгонун болгондой айтып салса, тажеңем калп эле сынап сурап атабы деп ойлой, кыжалатта болуп кетти. Бирок болбой эле сурап алды. Аскар бала дейсизби? Жаш бала склад кармайт бекен. Тайекеме залалы тийбейби? Деп кошумчалап койду. Жок, окуй, бала болбой калсын. 30дан өткөн жигит. Эми биз бала деп коебуз. 5 кызы бар. Эркек бала көрбөй жүрөт, байкуш бала. Келинчеги деле Кудай айткандай келин. Экөөнүн тилегени эле эркек бала. Улам эркек балалуу болобуз деп төрөгөн сайын кыз болуп калат. Кичүүсү да бешикте. Анысы да кыз болуп калды. Эл султанган жакшы бүлөлөр.
Жакшынын бири кем болот деген чын го. Эркек балалуу болуп калышса болот эле. Жалил менен көп жүргөнгө байкелеп деле жанынан чыкпайт. Келинчеги сейил болуп биздикине эмне болсо келип турат. Биз алардыкына барып дегенде айтор тынбай катышып турабыз. Сагыйпа тажеңеси Аскар жөнүндө, айрыкча үй бүлөсү аялы жөнүндө кеп кылган сайын ичиркенип, дене боюн жыйрып алып жатты. Анысы жанындагылар билип эле айтып аткандай болсо, экинчиден ушундай бактылуу турмуштагы Аскарга туш болуп калгандагы өкүнүчү жанын жеп атканса да, кайдан гана ушуга туш болдум эле деген өкүнүчүн ичинен тынымсыз кайталай берди. Бир эсе издеп келгенине өкүнүп атты. Ошентип отуруп кечкирип, Жалилдин бүгүнкү коногу Гүлзар айрыкча балдарына жагып, үйдүн ичи шаңга бөлөнүп атты. Курсактары кампайып, буту колду чоюп кенен олтурушкан немелер көңүлдүү жолулашты. Айрыкча бөтөлкөнүн жарымынан көп арак ичкен Аскар чечиле сүйлөп, бугун чыгарып аткансы да: мына Тулдуйбай кичине рас болбодуңбу? Сенин дарыңды тапкан мен экенмин да. Антпесе жана таптакыр эле кабагың карыш түйүлүп, талкан суугуң ансып келаттың эле. Айтмакчы, чыныңды айтчы. Жылан чакпай, жылкы теппей эле сага эмне болду? Бир билгениң бар. Чыгып кеттиң деле кабагыңа кар жаап келип калдың. Же жашыруумбу? Жалилдин сырдуу карап, шектүү суроо бергенин Аскар да түшүндү. Байке, деги карышкырсыз бирдемени билип, билмексем болуп гана сурап атасыз, деп каткырып алды. Көз алдына Гүлзарды тартылта берип, бир саамга тунжурай түштү. Чыныңды айтчы. Сен кимдир бирөөнү издеп таппай келдиң го дейм. Ал ким? Аскар өзүнө өзү батпай кеткенси да, акыры чыдабады. Жалилди көздөй бурула олуттуу жүзү менен минтти. Чынын айтайын байке. Жаман көрсөңүз да, жакшы көрсөңүз да өзүңүз билиңиз. Мен жээниңиз Гүлзарга жолуга албай келгеним үчүн жүрөгүм ооруп турат. Мен аны эңсеп жолугам деп келгем. Тилекке каршы отпуска чыгып кетиптир. Ишенесизби? Менин оюмдун баары Гүлзар болуп калды. Гүлзар деген бойдон ийни менен дем ала үшкүрүп алды. Жолдон көз айырбай бараткан Жалил ого термостое жек көрө карагансы да. Жок, Жалил жек көрө караган жок. Болгону Аскарга ошондой көрүндү. Бир саамга жымжырттык ээлей түшкөнсү да. Сенин оюң боюнча ошол туурабы анан? Деп суроо берди Жалил. Туура эмес экенин деле түшүнүп турам. Бирок эки оюмдун бири эле Гүлзар болуп калбадыбы? Кыскасы, сен аны менен чындап эле байланышып калган экенсиң да. Жалил байке, эми жашырууга болбой калды. Бирок аны кайра жолуктурбай каламбы деп чочулап турам. Чыныңды айтчы. Аны менен сырдаш болуп калганың рас болсо, анын тагдырын деле билгендирсиң. Ушул жашка чыкканча эмне кылып жүрүптүр? Же күйөөгө тийип ажырашыптырбы? Кызыктын баары ушунда болот атпайбы байке? Гүлзар жээниңиз, Гүлзар периште кыз бойдон экен да. Эмне? Койчу. Кантип эле ушул жашка чейин эркек менен жатпай жүрдү экен? Сулуулугу тиги болсо, акылы андан. Жээниңиз так ошол акылы менен өзүн сактап келгени белгилүү болду. Мектеп жашы, студент кези, жумушка орношуу аракети, мына ушунун баарына ал чыныгы аял затына тиешелүү улуу касиет, туруктуулук менен жеткен. Болбосо сулуунун аягы кургубайт деп бекер айтышпаса керек. Ошонун баарынан алып жүргөнү тазалыгы, арулугу намыска бектиги эме эмне? Кандай болуп сен аны менен тил табышып калдың анан? Билбейм байке, билбейм. Жылдызыбыз келишип калган ошол болсо керек. Балким сен бойдок боло калгандырсың. Эптеп башын айлантуунун амалын жасагандырсың. Жалил байке, буйрубасын анын башын айлантайын десем, мен башында эле үй бүлөм жөнүндө айткам. Кандай болуп кетти ким билет. Ал өкүнгөн жокпу анан? Өкүнсө өкүнгөндүр. Кыз экенин билгенден кийин мен да өкүнгөм. Бирок жылдызыбыз жарашып калгандан кийин кайда барабыз? Жылдызыбыз келишип дейсиң да. Мына ушул сенин башың айланып калса керек. Ой, сенин алмончоктой болгон Гүлзардан ашса ашат. Асты кем калбаган келинчегиң турбайбы? Бирин бири таяган 5 кызың чоңоюп келатат. Анан келеси болгон турасыңбы? Жалил байке, башым айланып, үй бүлөмдү таштап кетейин деп ойлогон жокмун. Болгону, мындай нерсе жаман болчу эле. Сен го эркексиң. Гүлзар намыстанса, үй бүлөңө залакасы тийбесин. Андан көрө башынан эле сый бололу деп ажырашып кетсең болмок. Анткенин ордуна сен кайра келе берсең эмне болот? Ойлонуп көрсөңчү. Жүрөктү кантебиз? Жүрөктү. Үй бүлөңдү сыздатпайын десең ушунчаңда тыйыл, Аскар. Башы татынакай, акылы бар Гүлзар жерде калбайт. Бактысы тургандыр. Билбейм байке, билбейм. Ансыз да эми көрүшпөйбүз го.
Көрөрбүз дагы, деген Аскар арактын калганын алды да стаканга куюп бирден менен басып ийди. Көз байланып айылдын үйлөрүндө жарыктар күйүп, эл орунга отурган маал. КамАздын жарыгы аба желмирей, жолду күндүзгүдөй көрсөтөт. Аңгыча айыл аралай бергенде Аскар минтти. Байке, үйгүлө айдай бериңиз. Ушунча жүк менен мени жеткирем деп жүрөсүзбү? Мен өзүм эле сиздин үйдөн ары басып кетем. Мейли анда. Балким жеңеңдин тамагы бардыр. Ичип алып жыларсың, деген Жалил машинасын үйүн көздөй айтады. Жалилдин аялы машинанын үнүн угуп эле дарбазасын ача калды. Жалил аялы менен бир нерселерди сүйлөшүп аткан. Аңгыча Жалил машинадан жаңы түшүп, үйүнө базарлык деген баштыгын түшүрүп аткан Аскардын жанына басып келди. Анын далысына колун коё: «Бир чоң жаңылык бар экен үйдө. Жүрү. Сүйүнчү айтайынбы же сүйүнчүбү?» деди. Жолтогада ичкен бир бөтөлкө арактын күүсү менен төгүл чашыл сүйлөп, болгон сырын төгүп, Жалилди да эриктирбей жүрүп отурган Аскар соолугуп калган. Ошого жараша кайрадан Гүлзарды эстеп, жолукпай калганына өкүнүп, көңүлү чөгүп, эки анча ойдо келген. Жалилдин сөзүнө анча деле маани берген жок. Болгону: «Сүйүнчү айтыңыз байке», деди ооз учунан. Оюнда Жалилге тиешелүү сүйүнүштүр деген сезим пайда болуп түшкөн. Жүрү, өз көзүң менен көрчү. Анан сүйүнчүсүн да көрүндүгүн да чогуу бересиң. Бирок айтып коеюн, өзүңө сак бол. Арадай кептен чарадай сөз чыкпасын. Жалил байке, катуу табышмактаттыңыз го. Катуу табышмак кылбай койчу беле. Ошого татыктуу иш болсо, жүрү кир үйгө. Анан көрөсүң. Андан көрө жүрөгүң жарылып кетпесин. Эмне дейсиз? Деп толкундана сурап алды. Аскар андан аркы тилинин учуна келген Гүлзар келиптирби деген сөздү жутуп калгансы да, сыпайылык кылып Жалил Аскарды үйгө биринчи кийирди. Эмнегедир жүрөгү дүкүлдөп чыкты Аскардын. Төркү үйгө жетмек азап болду. Жалил алдыга өтүп, эшикти ачты да колу менен алдыга жаңсай көрсөттү. Аскар босогону аттай берип, жалдырап туруп калды. Анткени таак маңдайында, стол четинде, диванда супсулуу болуп Гүлзар отурган. Какап калгансы да. Кимди көрүп турам? Кандай Гүлзар? Чоңойдуңбу? Кайсы шамал тай экени издетип келди экен? Деген Жалил өтүп барып, Гүлзардын колунан кармай эки бетинен өөп учурашты. Гүлзар да сыр бербей: «Кандайсыз тайке? Шаарга барарыңызды билгенде сиз менен чогуу эле келмек экенмин да», деди жылмая учурашып. Аңгыча Жалилдин аялы Аскарга: «Аскар, өйдө өт. Эмне туруп калдың?» деди. Ошондо гана жан киргендей Аскар Гүлзар менен учурашты. «Саламатсызбы? Жакшысызбы?» Гүлзар да сыр бербей учурашты Аскар менен. Кана өткүлө төргө. Гүлзар жээн, биздин чоң коногубуз эмессиңби? Өтө кой төргө», деди Жалил колу менен жаңсай. Гүлзар наздуу жылмая дивандын төр жагына жылып отурду. Аскар да Гүлзардын жанына отуруп, Атыгүл тизесин Гүлзардын тизесине тийгизип алып, дене бою титрей түшкөнсү да. Жалил балдарын дүкөнгө жиберип, бат эле столдун үстүн жайнатып жиберишти. Атыгүл мойнун койкойткон арак, вино да турду. Аскар өзүн өзү кармап, Жалилдин аялына билгизип албоонун аракети менен ар кайсыны сүйлөмүш болуп отурду. Бирок арачылоодо столдун алдынан Гүлзардын бутуна бутун оролтуп, тизесине ныктай, кээде колу менен Гүлзардын санынан сылап, колун кыса кармап коюп атты. Гүлзар да анысын коштой жыйрылбай отурду. Айрыкча ичке бирдеме кирген сайын көп тартынбай, Аскар Гүлзарды тамашалай, Гүлзар да Аскарга тамаша сөз ыргытып отурушту. Бир малда Жалил аялы менен сыртка чыгып кетти. Ошондон пайдаланган Аскар Гүлзардын белинен кучактай, эрдинен соруп алды. «Гүлзар, алтыным, сени издеп барып таппай калдым. Экинчи көрбөй калчудай жүрөгүм ооруп, кандай гана азап чектим. Ушунчалык сагындым сени, Гүлзар. Мен дагы аябай сагындым, жаным. Мен сени жолобой кетет экен деп коркподумбу? Ошон үчүн мен сени издеп келбедимби? Мен сени үчүн келдим». Аскар Гүлзарды кыса кучактай алкымынан, көкүрөгүнөн аймалап кирди. «Аскар, бирөө кирип келбесин», деген Гүлзар деле боюн ала качпай, көзүн сүзө кыңкыстай, денесин таштап ийгенси да. «Гүлзар, эртең Жалил байкенин балдарынан бирөөсүн ээрчитип алып көчө жака барсаң, менин складымды билишет. Мен жок дегенде складымдан коноктоюн. Макулбу, алтыным?» деди жалындуу үнү менен Аскар. «Макул, жаным, сөзсүз барам. Аябай сагындым сени. Жоготуп аламы деп коркком. Эми жоготпойм сени, билесиңби? Мен сага чоң жаңылык айтам.
Ертең саға барғандай, деген Гүлзарда көзін сүзө аз жерден өзін жоғотуп албай, бірде қыңқыстап алып, ентіге шывырап сүйлөдү. Аңгыча дабыш угулуп экөө тымпыйып отуруп калышты. Эшик ачылып, булоолонгон бышкан эт салынган табак көтөргөн Жалил кирди. Артынан аялы шорпу алып келди. Жалил Аскар менен Гүлзарды шектүү карап алды. Аскар Жалилден иймелип көзүнө карай албай атты. Демейдеги чогуу иштеп, кээде тала жер, улуу кичүү бирдей жер дегендей тамашалашып каткырышып жүрүп, бул сапар күнөөлүү адамдай болуп отурду. Акырын Гүлзарды кыз кылыгын карап коет. Алды эле тартынып аттыбы Айтор жүзү албырып, эки бетине кызыл жүгүрүп чыкты. Гүлзарга ыктай отурган Аскардын тизеси Гүлзардын тизесине тийген сайын денеси от менен жалын болуп, аны кимдир бирөөлөр карап тургандай кыйпычыктап, жерге батпай кеткенсиде. Эмне отуруп калдыңар? Тамакка карагыла. Аскар, сен бүгүн башкачасың го. Кошунаңды сыйлап отургандын ордуна тилиң жутуп алган немедей отурасың го, деди Жалил дагы эле Аскарды шектүү карап. Ыя, тиги Гүлзар кантип ичер экен деп карап калган турбаймынбы? Деп Аскар да тамашаламыш боло алдындагы тамакка карады. Гүлзар да ойлоп отуруп калган. Карбаластай шорпо уртап калды. Жалилдин 4-5 жашар кызын жетелеген Гүлзар көчө бойлоп келатты. Ары бери өткөндөр, контордун алдында тургандар, айрыкча эркектер супсулуу болуп, ак куудай мойну койгон, узун кирпиктүү, карагат көздүү, жарашыктуу жасана кийинген келинден көздөрү өтө карап атышты. Конторго чукулдаган сайын өзүнө тигилген кишилерди байкаган Гүлзарда тартына эмне кыларын билбей келатты. Кечээкү Аскар деген байкеңдин складын билесиңби? Деп сурап калды Жалилдин кызынан. Аскар байкемдин складыбы? Мен билем. Атам деген Аскар байкенин складына көп жакшы немелерди түшүрөт. Кээде атам Аскар байкенин ошол складына кирип алып арак ичет. Бир жолу машинасын гаражга токтотуп коюп, бир байкелер болуп Аскар байкенин складында аябай көп арак ичкен. Мен бар болчумун. Атамды араң жетелеп баргам үйгө. Ананчы, атам үйгө барып апам менен урушкан. Мен апама болушу ыйлагам. Бирок апам деле бир жолу ичкен атамды урушпай эле койсо болмок. Деп быдылдаган кызды эркелете бетинен өп, ошол Аскар байкеңдин складын көрсөтчү мага, деди. Аскар байкенин склады биякта эмес да, бияк деген контор, а склад башка жакта, мен билем, жүрүңүз. Деп колунан жетелеп, контор жака эмес, жогору жака жөнөдү. Гүлзарда эл жарданып караган контордон башка жака жөнөгөнгө жымыта түштү. Аскар башка дүйнөдө жүргөндөй болду. Түндүн бир маалына чейин Жалилдикинде болгон неме үйүн унутуп калгандай эле. Жанында Гүлзар отуруп, жыпар жыты мурдун өрдөй, түп-түз маралдай керилген бою, колу буту, сандары санына, тизеси тизесине тийип, дүйнөсү түгөл болуп, атүгөл Гүлзардын ысык колдорун кыса кармап отуруп, өзүнчө жыргап отурган. Тамак ичилип болуп, дастарконго бата кылынганда ич ачыша түшкөн. Өйдө болуп атып, кысынга моюнча отуруп калган Гүлзарды кыя албай, бир капшытын жулкутуп калгандай араң баскан. Улам-улам кылчактап, көздөрү Гүлзардан өтүп, араң эле сыртка чыккан. Дилинде Гүлзардын узатып чыгышын күткөн, колтуктап басып, караңгы талаш жерде бооруна кыса, жыпар жытына мас боло, алкымынан аймалап алууну көксөп алган. Бирок көздөр көзгө чагылыша, жалжылдашкан бойдон кош айтыша сыртка чыккан. Жолдогата илки басып араң эле келди. Дарбаза илинүү экен. Эмнегедир бир топко кирбей турду. Оюнан, көз алдынан Гүлзар кетпей туруп алды. Бир маалда өзүн өзү зордогондой дарбазаны такылдатып калды. Дарбазаны ачкан Сейил: "Омей, эмне жөө? Ушунча кеч келдиңерби?" деди. Адатынча Сейилди кучактап, өпкөн менен коошпай калды. "Эмне кабагың бүркө? Иштериң жакшы эле бүттүбү? Балдарыңды, кыздарыңды сурабайсың. Жакшы жаттыңарбы? Эмне жаңылыктар бар?" деген Аскар араң эле сурамжылады. Сейил дагы жооп бербей алдыга түштү. "Жаным, чарчадым, жатайынчы." "Ботом тамак ичпейсиңби?" "Ичтим. Жалил байкеникинен ичип келдим." "Менин тамагым жакпай калдыбы? Алдыңдагы тамакты жарымдабайсың жок дегенде." "Батпаса кайда ичем?" Демейде шатыра шатман сүйлөп, бирде Сейилдин болгон жеринен кармалап ийип өпкүлөсө, бирде кыздарын алмак салмак өпкүлөп, оңой менен чарчадым дебеген неме бу сапар мойнунан байлаган иттей араң кыймылдап атты. Илең салаң араң кыймылдап чечинди да төшөккө кулады. Сагынып калган Сейилдин бутун артылтып, бирдемени күткөнүн эли салган жок. Чарчадым деген менен уйкусу келбей атты.
көпкө чейин оңалактап жатты. Көз алдында дагы эле Гүлзар. Аны менен чала көрүшүп калганы бир туталантса, атайын издеп келгенин сезип, анысы да бекер эмескенин туя, ага өзүнчө туталанып атты. Эмнеге мынчалык издеп келди экен? Кокус анын бетин ары кылсын, бирок боюнда болуп калсачы. Ошон үчүн келип, башка арга жок деп чаң салып кирсе, эмне кылам деген ойлор көкүрөгүн мыжыгылап атты. Жанында уктабай Аскардын кабак кашы, ой санаасы башкача болуп турганын сезген Сейил да кыжалат боло, анысын билгизбей көпкө жатты. Канчалык башка нерсени ойлойын дейт, жүрөгү бир тыз этип алат. Кокуз сөз сурайын дейт, сөз ырбап отуруп, кайрадан ошол кызганыч сөзгө кабылышып, ортодо чатак чыгып кетет деп чочулайт. Эртең менен чайга отурушканда Аскардын ойлуу отуруп, чай ичип атканын сезген Сейил чыдабай кетти. Ичи бышып, бир чети жини келип чыкты. Ошентсе да аста сурады. Эмне эле туталанып атасың? Туталанып турамбы? Аскар, сен билдирбейин дегениң менен оюң бир жерде эмес экени көрүнүп турат. Жашырган эмне сырың бар менден? Эмне сыр болуп турат? Жок Аскар, айткың келбесе айтпайм деп эле кой. Ушу сеники өттү. Качан болсо бирдемелерди ойлоп чыгып турасың, деп бурк этти да чыгып кетти Аскар. Буга мен бир тыйынча да көрүнбөй калдым. Мунун бир билгени бар. Таап алган катыны бар болуш керек. Ошон үчүн бизди каракчыдай да көрбөй жатат. Эгер минте берсе, деп чамынган Сейил казан аягын кагыштырып, кагынып силкинген бойдон калды. Жалилдин камазынан товарды складына түшүрүп алган Аскар кагаз жазып отурган. Бир маалда жазганын бүтүп, саатын карап алды да, шашып бушуп, складтын ичин жыйнап, шыпырып кирди. Аңгыча бирдемени сезгендей сыртка чыкты. Чыгып эле көзү Гүлзарга чалдыга түштү. Жетелеген кыз бар. Гүлзар деп алды. Алар келгиче күтүп турду. Келишкенде Гүлзарды кучактап, өбөп алды. Ал уяла эки жакты карап, "Ай, кантесиң? Эл көрсө эмне болот?" деди жылмая. "Сагынып кетсем эмне кылайын? Кана киргиле", деп эшикти ачты. "О, бай турбайсызбы?" деди Гүлзар складтын ичине көз жүгүртүп атып. Жанатан алып келип койгон нерселерин столдун үстүнө бат эле даярдап салды Аскар. Биртке ар кайсыны сүйлөшүп отурган соң, Жалилдин кызынын колуна шоколад карматкан Аскар, "Ойногуң келип атабы? Эшиктин алдына ойноп тур. Алыс кетпе", деп табыштап, сыртка чыгарып, эшикти илип кирди. Гүлзарга жетип келип эле сыга кучактап, эриндерине жабышты. Колдору Гүлзардын көкүрөгүн сылай, кош алмасын куушура кыса, чечинтип кирди. "Жаным менин, сени сагынып кеттим алтыным, Гүлзар", деп жалындуу шыбырап, аймалап атты. Адегенде Гүлзар Аскардын сыйпалап, чечинте баштаган колун түрткүлөгөн менен, бара-бара өзү да кыңкыстай, кумарга бериле, көзүн сүзө өзүн бош коюп салды. Махаббаттын көз тунарткан лаззатына берилип кеткен экөө, катуу тактадан жасалган отургуч үстүндө мамыкта жаткандай эзилише, жорулушуп кетишти. Самай чачтарынан сылап, улам эрдинен өпкөн Аскар мүдөөсү ишке ашып, сагынычы тарай түшкөндөй эми сөзгө кирди. "Гүлзар, жаным, кана айтчы жаңылыктардан. Чындап эле мени сагынып, анан таекеңди издеп келдиңби?" "Аябай сагынган үчүн издеп келдим да. Же кабардайының жок. Конторуңарга чалсам эле бул жок дешет. Анан ар кандай ойго кетет экенсиң да. Мени эптеп алдап, кутулганына сүйүнүп баса берген экен деп ойлодум. Ошон үчүн отпускамды алып, ата-энемдикине барбай бияка жөнөбөдүмбү? Алтыным десе, мен эмне үчүн сени алдап сагынбайт элем? Көрдүңбү? Менин отурган жеримде телефон жок. Мен сага жетсем экен дегенде көзүм төрт эле болуп атты. Чындап эле унуткан жоксуңбу?" "Жок, Гүлзар. Айла жоктун гана иши болуп атпайбы? Болбосо сенин гана жаныңнан чыкпай, ысык кучагыңды кучагыма кысып, ажырабай жүрө бермекмин. Андачы, Аскар, баарына кайыл болуп, мени менен кетип калбайсыңбы?" Аскар какаган немедей боло түштү. Ушинтип айтмак, эмне дейм деген суроо башына келе, үнсүз калды. "Айтпайсыңбы? Балким баарына кайыл болуп, жетелешип баса берербиз. Менин деле тапканым жакшы. Сен дагы кесибиңе жараша жумуш таба аласың." Аскар айласыз мыйыгынан жылмайды. Гүлзар кабагын түйө, тарынгандай минтти. "Албетте үй бүлөңдү кыйбайсың да. Мен эмне? Кабысынан кабылып, белиңди сууткан бир шуркуямын да. Анан мени карамак белең. Гүлзар, эми кандай десем,
Чындыгында мына эмесе деп туруп эле баса бериш кыйын. Үй бүлө, кызмат деген бар. Бирок мен сага барып турам деп атам го. Аскар байкеси. Акыры мен ойлогондой эле болду, Мен өмүр бою сенин жашырынган аялың болуп, анда-санда бир барсаң кучагын ачкан ойношуң болот экенмин да. Гүлзар, катуу кетип атасың го. Азыртан эле бир чечимди чыгарып коюш туура эмес да. Сенин айтканың ошондой болуп атпайбы? Мен го күндө жол карап, качан бир келип түнөп кетет экен деп. Ушул тагдырга туш болуп алган өзүмдү өзүм кекетип, көз жашым кургубай жүрсүн дейин. Бейгүнөө наристенин көз жашы кантет? Өмүр бою атасыз өсүп чоңойгон сайын ойнош күткөн мен бейбакты жек көрүп атса кантем? Гүлзар, мындай акылга алчайлычы. Наристелүү болушту да ойлонобуз. Аскар, мен сага эмне үчүн айтып атам? Сен экөөбүз ойлоңучу эле курсагымда наристе пайда болбодубу? Аскар бир саамга Гүлзарды тиктеп калды. Жүрөгү мыкчылып кеткенсиде. Ушундай болмок деген ой көңүлүнө элей, кулагы чуулдай түшкөнсүдө. Эмне ишенбей атасыңбы? Ишенем. Ишенсең анда ошол. Мен сени азгырып, үй бүлөңдөн бузуп, балдарыңдын көз жашына деле калгым келбейт. Эмне болсо да ата болгонуңду эскертейин дедим. Боюмда бар экенин билгенден кийин түркүн ойлорго чөмүлдүм. Нечен жолу боюман алдырып салгым келди. Бирок акыры эч качан боюман алдырбайм деп чечтим. Атасы карагысы келбесе да өзүм багам деген ойго бекидим. Туура кыласың, алдырбай эле кой. Айтып атам го, мен силерди кароосуз калтырбайм. Кийинки барышта экөөбүз мечитке барабыз да кадимкидей эле молдого нике кыйдырабыз. Үй алып берем. Кудайга шүгүр анын ныгын табабыз. Ойлосоң, маңдайыбызга ушул тагдырды жазып коюптур. Башка эмне кылмакпыз? Биздей жашагандар деле бар эмеспи, кадимкидей эле. Деген Аскар Гүлзардын көз жашын арчып кирди. Аскар мындан башка өзгөчө нерсе айткан жок. Көпкө чейин отурушту да Гүлзар кетүүгө камынды. Аскардын жүзүнө тигиле муңайым унчукту. Мага сенден башканын кереги жок. Убадаңа турсаң барарсың. Гүлзар, алтыным, мен сендин кол үзөйүн деген ниетим жок. Сөзсүз барам. Кокус аялың билип калса эмне кыласың? Анын бетин ары кылсын. Айтсаң, эгер чындап эле сен экөөбүз ошентип жашап калсак, баары бир билинип калса эмне болот дейм да? Кокус билинип калсабы? Мага түшүнүш керек. Түшүнгүсү келбесе, албетте мен анын алдында шүмүрөйүп отурбайм да. Эки айрылыш болуп кетиши мүмкүн. Жаным Аскар, мен сага жаманчылыкты ыра көрбөйм. Деген Гүлзар Аскардын көкүрөгүнө башын жөлөдү. Жини менен улкунуп жулкунуп кыймылдап, казан аягын калдыратып, Атыгөл кыздарында кууруп, тилде батып, көптө барып жини тарагансыды. Шалдырап бир топко ойлоп отурду. Бир маалда кооранып алды. Жок, бул бойдон койгонго болбойт. Аскардын мамилеси башкача болуп баратат. Ушунча да токтотуш керек. Эң биринчи Жалилден сураганым оң. Кокус эле билинип калса таарынбасын. Азыр Аскар складында болуш керек. Барып дагы сүйлөшүп көрөм. Андан кийин Жалил байкеден сурайм. Эгер шаардан бир окуяны таап алган болсо, анда кантип Жалил байке билбесин? Нан карматсам да чындыгын сурап алам. Деди да ордунан шарт туруп, жасана кийинип кирди. Өзү деле ажарлуу, сулуу жүздүү, бой келбети келишкен сейил жасана кийинип, чачы башын оңдоп, боенуп алганда ого өтер сулуулук арта түштү. Өзүн күзгүнүн алдынан карап, алдынан капталынан туруп көрүнүп, кооранып алды. Менин келбетим, өңү түсүм жаманбы? Мен деле шаарда окуп, шаарылап кетсем эмдигиче ким билет эле? Атам менен апам караманча эле кетирбей туруп алышпадыбы? Аскардын ата энеси менен кудалашып койгонбуз деп. Чындыгында Аскарды анын ата энесин жакшы кишилерди оозунан түшүрчү эмес да. Мен дагы Аскардын сүйөм күйөм деген сөзүнө муюп кетпедимби? Анын үстүнө мени ала качабыз дегендер толтура болуп туруп албадыбы? Болуп турчу. Маңдайыбызга жазганын карабайсыңбы? Жалаң кыздар төрөлүп калбадыбы? Ошон үчүн ниети бузулуп жүрөбү? Же чындап эле шаар жактан бирөөнү таап алдыбы? Эгер эле шек шыбасын билип калсам, анда таарынбасын. Кыздарды жөн эле алманчоктой кылып багалбасам атым өчсүн. Бирок оңой менен эле аны бирөөгө тарттырып ийбей калайын. Шерменде болсо өзү шерменде болот. Адашкандын айыбы жок, кайта бүйүрүн тапкан соң дейт. Тфе. Эмне деген жаман ойлорду ойлоп атам. Кой андан көрө аракет кылайын. Эшик тыкылдап калды. Аскар менен Гүлзар чочуп кетти. Түй ата, эшикти ачып кой элек турбаймынбы? Деген Аскар ордунан атып турду. Көзү алайып санаркай түшкөн Гүлзар эмне кылабыз дегендей Аскарга тигилди.
Ар жактагы бөлмөнүн эшигин ача калып, Гүлзарды ошол жака кийирип жиберди Аскар. Андан кийин барып эшикти ачты. Жалилдин кичинекей кызы. «Өх, жүрөктү түшүрүп салбадыңбы?» деп алды Аскар. Гүлзарды ээрчитип чыгып ментти. «Эми качан кетесиң? Эптеп кутулайын деп аткан жоксуңбу, Аскар байкеси?» деп күлүп ага сурады Гүлзар. «Андай эмес. Сен кетерде райондун борборуна чейин өзүм узатып барып, Атыгүл сени ал жакка бир күн коноктоп, анан салып ийсем деп ойлоп аткам. Анда бүрсү күнү кетем». Чынбы? Эртең менен саат 8-де автобустун маалында остановкага чык. Мен атайын машина таап коем дагы, өзүм ала кетем. Жарайбы? Макул. Алтыным Гүлзар, жаным менин, деп шыбыраган Аскар тиги кыздан тартына акырын гана бетинен өп койду. Гүлзарлар чыгып кеткенден кийин шалдырап ойлоп отуруп калды Аскар. Кудай атобо, кантип жаза басып жаңылышат деп таң калчу элем. Көрсө батыл экен да, карасаң. Гүлзарга болбаса менин ушинтип терс жакка кетип оюм бар беле, деп кобуранып ала жаңы эле тамекисин күйгүзгөн. Аңгыча эшик шарт ачылып, Сейил кирип келди. Уурусу кармалган немедей отурган жерде ыргып кеткенси да, кабагы карыш түйүлгөн Сейил Аскардын маңдайына басып келди. Өңү кумсара, жини келгенче оозу титирей, кардыккан үнү менен мintти. Азыркы чыгып кеткен кыз ким? Аскардын оозуна сөз кирбей, бирок анысын билдирбеске аракет кыла, Сейилди теше тиктеп калды бир саамга. Эмне унчукпайсың? Айтпайсыңбы? Эй, биринчи сен эмнеге келдиң? Ошону айтчы. Де, көрүнгөн немелер кирсе болот. Аялың менен кирген болбойбу? Мен сага канча айтып жүрөм. Менин ишиме кийлигишпе, складка барба деп. Чоңдор эмне деп ойлойт? Билбейсиңби? Шылтоң эле чоңдор. Сен антип чаргытпай түз айт. Ким деп атам эмелекке кыз? Мен эмне складка келген ар бирөөнү сага айтып, отчет берип турушум керекпи? Эртеден бери канча эркек, канча кыз келин келди. Колхозчулардын склад болгондон кийин колхозчулар кирет да. Ошондой да. Башка көрүнгөн кирсе болот. А мен сенин аялың кирсе болбойт. Сейил, бизге сага керектүү нерселер складка түшсө эле алып барып берип жүрбөйүнбү? Дагы эмне керек? Сени бул жактан көрүшсө, болгон немени мен сага ташып жаткандай көрүшөт деп айтып жүрөм го. Кандай түшүнбөгөн немесиң? Эмне сен мени аңдап, сурак алайын деп келдиңби? Айтчуңду. Айтыш эле керекпи сага? Айтыш керек болсо угуп ал. Үйдөн го мени чымын чаккандай да көрбөй баса бердиң. Сенин мүнөзүң бузулду. Эгер оюңда башка нерсе болсо, ушунчаңды айт. Мен кыздарың керек болсо сөзүмдү ук. Жок, өзүңдү өзүң башкара албай баратсаң, анда жумушуңду өткөр. Өзүң өткөрө албасаң, мен айтам башкармага. Үй бүлөңдү азапка салып, күндөп түндөп талалап жүргөнчө, сугат сугарсаң да биз менен болгонуң жакшы. Аскар көзүн чанагынан чыгара, Сейилди жеби ичүдөй карап, чыдамы түгөнүп баратты. Анын бир башкача бузулуп, кумсарып чыккан өңүн көрүп Сейил кичине басаңдай түштү. Көзүнөн аккан жашын кол жолугу менен кайра-кайра арчый, бышактап кирди. Бир чети Гүлзар көзүнө элестей, чындап эле күнөөсү ачылып калгандай боло түшкөн Аскар бир колунун ачуусун бир колу менен басып, эрдин бекем тиштей тетирип урулду. Ким билет, Сейил дагы тилин тыйып калбаганда өзүн кармай албай калат беле. Ары бери басып атып, өзүн өзү сабырдуулукка жетирегенсип, полду ныгыра-ныгыра басып, ачуусун таратты. Сейил, сенин Аллах энтип аңдып, тескери сүйлөп, мен жөнүндө жаман ойлой бергениң жакшылыкка алып келбейт. Сен өзүң да жандыгаш айткан. Шаарга бардың дегиче жоголуп кетесиң. Келсең мурункудай болбой, кабагың ачылбайт. Жетишет. Өз эркиң менен бошонуп, айылдан чыкпай иштегендей бол. Болбосо бошоп турам. Энеңди түшүнбөгөн кандай немесиң? Мага демектен тиреген асманыңды таштабый. Аскардын оозуна биринчи жолу сөгүнгө сөз кирди. Болгондо да аялына биринчи жолу тили тийди. Кайрадан жини келип чыкты. Эми Сейил да акшая карады. Өңү кумсарып чыкты. Ыйы да токтоду. Бир саамга Аскарды теше тиктеп турду да: Ошондойбу? Көрөсүң анда. Көрсөт колуңан келгенди. Жинге тийбей жогол бул жерден. Деген бойдон Аскар Сейилди жолугу менен кошо чачтан ала эшикти көздөй сүйрөдү. Кое бер, бети жок. Тарт колуңду деп атам. Кет, жогол бул жерден. Кечинде сүйлөшөбүз. Акмак, эр болсоң үйгө кирип көр. Эмне? Жапчы агыңды, деп бакырган Аскар эми Сейилди көз талаштыра бир урду да ошол бойдон түртүп чыгарып, эшикти илип алды. Башын мыкчып отуруп калды.
Бир көзү тумшугу тоодой шишип, көзү ачылбай, боору бүт канжалаган Сейил кирип барганда, Жалил, аялы, бала бакырасы Гүлзар болуп жаңы эле тамакка отурушкан. Эшик шарт ачылып кирип келген Сейилди адегенде тааныбай калышты. Бардыгы үрпөй өтүштү. Жалилдин аялы ордунан тура калып, «Апе, ботом, Сейилсиңби? Эмне болду кокуй?» деп чебелектеп кетти. Аскар Гүлзар деген бир ой мээсин аралай түшкөн Жалил Гүлзарды бир, Сейилди бир карай дене бою дүркүрөй түштү. Аскар менен Сейил Гүлзар үчүн урушуп, эми Сейил Гүлзардын бетин тытып, чачын жулганы келгендей сезе, арачалаганга даярданып калды. А Гүлзар эч нерсеге түшүнбөй, жолугу кыйшайып, чачы саксайган, бети башы шишип, кан жалаган аялды бооруй, кабагын түйө, шыпшына карап калды. Сейил отуруп отура электе ыйга кирди. Бир топко ыйлап алып, Жалилге карай унчукту. «Байке, айтыңыз. Сиз билесиз. Аскар бузулуп жүрөт. Таап алган кимиси бар анын». Ушул сөздү укканда Гүлзар аз жерден ордунан ыргып кете жаздады. Аста басып бөлмөдөн чыгып кетти. «Ай, Сейил, кой антип жаман ойлоба. Аял эркекти ошенте берсе ого өтөр жаман болот». «Жалил байке, акынан урсун, билбейм деңиз». «Ай, эмне үчүн мен сенин алдында карганышым керек, я? Күйөөң менен чачташсаң өзүң чачташ. Мени кошо аралаштырбагыла да. Кой айланайын. Сый жүрдүк эле сый бойдон калалы. Мен анын эч нерсесин билбейм дебедимби? Өз ишиңерди өзүңөр чечип алгыла. Биздин үй билен аралаштырбагыла», деген Жалил да сыртка чыгып кетти. Жалилдин аялы Сейилди ар кайсына айтып сооротту да үйүнө жиберди. Урушкандан бери Аскар түндүн бир маалында ичип келип, Сейил менен сүйлөшпөй жатып алчу. Бүгүн эрте турду да жөнөп кетти. Гүлзарга берген убада боюнча бир машинаны айдатып, Гүлзарды көчөгө келгенде салды да райондун борборуна жөнөп кетти. Ал жерден мейманканага Гүлзар экөө барышып, кечке таң атканча бирге болду. Гүлзардын эски сөзүнүн бири ый менен болуп минтип атты. «Билбейм, Аскар, билбейм. Сен мага барбай калчудай сезилип атасың. Аялың болсо тигинтип, ажаанданып атат. 5 кызыңды таштап мага бармак белең». «Гүлзар, ыйлабачы суранам. Баары жайында болот. Эгер Сейил кепке келбесе, баарына кайыл болуп, керек болсо жумушту да, үй бүлөнү да таштап өзүңө барам. Эгер Сейил көгөрсө, мен таш болуп калам. Жаным менен, эч нерседен камсанаба. 5 кызыңдан ажыратып алардын көз жашына, каргышына калганда мен пайда таба аламбы? Барсаң барып акыбалымды сурап турарсың, барбасаң өзүң билерсиң. Мен сени бактыңдан ажыраткым келбейт. Өзүм төрөсөм, бала да өзгөнүн көрөр. Жер каратпай чоңойтуп алармын. Сен эмнеди утасың, Гүлзар? Мен баары бир сени таштабайм». Жалаң ушундай ый менен Гүлзарды автобуска салды. А бу кезде колхоздун конторунда Аскарды ызы чуу күтүп аткан.